урматтуу депутаттар, биринчи Кубай фирмасынан жана келишимдин мөөнөтүн узартуу боюнча андан кийин алынган соода борборунун алдындагы жана күркөлөр боюнча депутат Дүйшөналиевдин Болот Дүйшөналиевдин сунушу кайрылуусу. Андан кийин дагы ушу депутатыбыздын кайрылуусу өндүрүш производственный көчөсүн ачтыруу боюнча бул дагы кайрылуу. Андан кийин депутат Борбогулов Мирбек Табылдиевдин жер аянтын сатып алуу, жеке жактардан жер аянтын сатып алуу боюнча кайрылуусу. Шартанов көчөсүнүн жарандарынан жашоочуларыбыздан жарыктандыруу боюнча кайрылуу келген. Дагы бир шаарыбыздын тургуну Кожокеев Акундан Чернактач көчөсүнө нан сатуучу күркө орнотуу үчүн кайрылуу келген. Андан кийин дагы азыр өзгөрдү. Кычакбаева жашоочусу, Токтогул шаарынын жашоочусу Гүлнара Кычакбаева ушу сессияга катышайын деп сунуш менен арыз менен кайрылган, азыр өзү катышып отурат. Мындан сырткары Ак жоонун жашоочуларынан келген, таза суу, жарыктандыруу жана башка көйгөйлүү маселелери боюнча кайрылышкан. Мында ушу Ак жоон, Таласбай кичи райондоруна көп көңүл бурулбай келатат. Ал жакта көп көйгөйлүү маселелер боюнча кайрылышкан. Токтогул шаардык мэриясынан кайрылуу келген. Баткен чек арасындагы жаңжалда курман болгон Турсунбаевдин ысымын бир көчөгө ыйгаруу боюнча. Дагы Токтогул шаардык мэриясынан Акылай Бекматжановдун ысымын мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын бирине ыйгаруу боюнча кайрылуу келген. Ушундай эле маанидеги кайрылуу биздин аксакалдар, Токтогул шаарынын аксакалдар кеңешинин төрагасынан келген. Ошондой эле Токтогул шаарынын аялдар кеңешинин төрайымынан дагы аялдар кеңешинин жалпы курамынын атынан дагы ушу Акылай Бекматжановдун ысымын ушу мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын бирине ыйгарып берүү боюнча өтүнүч кайрылышкан. Андан кийин Токтогул шаардык мэриясынан ошо Кыргыз Республикасынын президентинин 6 сентябрь 2022 жылдын 6 сентябрында жарлыгын аткаруу боюнча типтүү жобону бекитип берүү боюнча келген. Бул жобо негизинен ошол шаардын аймагында таштандык калдыктарын ташып чыгаруу жана аны уюштуруу боюнча атайын биздин жогорку органыбыз болгон агенттиктен жобонун типтүү бөлүгү иштелип чыгыптыр. Ошону шаардык кеңештин сессиясында бекитип беришибиз керек экен. Бул кайрылуулардын бардыгы тиешелүүлүгүнө жараша туруктуу комиссиялардын жыйналыштарында каралды. Кезеги келгенде ошо жыйналыштын туруктуу комиссиянын мүчөлөрү же төрагалары, төрайымдары маалымат беришет. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамынын 2021 жылдын 20 октябрындагы номер 123 эмесинен 33 берененин 3 бөлүмүндө берилген жергиликтүү кеңештин сессиясы ачык өтүү деп атайын жазылганда, бүгүн сессия ачык. Биз эл өкүлү болуп шайланып келгенден кийин эл дагы бизди көрүп, сессияда депутаттар эмне иш, кандай иш алып барат, мына көрүлүш үчүн атайын жүз эфирде коюлуп жатат. Урматтуу депутаттар, бүгүн ушул 2022 жылды жасалган иштер боюнча отчет, анан 2023 жылдын иш планын бекитүү алдында турабыз. Бүгүн ушул биздин сессиябыз жакшы күнгө бекитилген экен. Мына бүгүн жума күн, бардыгыңыздарды жума майрамыңыздар менен куттуктайм. Жумаңыздар маарек болсун. Анан эми Максат Кошкеевич, сиз отуруп эле айтып, бирок мен башынан бери эле 31 депутат, 20 миң калкы бар Токтогул шаарынын арасынан тандалып келген 31 депутат турасыздар. Мен башынан бери эле сессияда туруп сүйлөйм, туруп көрсөтөм. Мен бул дань уважения, силерди сыйлоо максатында мен туруп эле. План 57.279 сом болду. 57.279.000. Жалпы планга салыштырмалуу 5.167.63 сомго ашыгы менен аткарылып, же болбосо 109.9%га ашык аткарылды. 2022 жылдагы план 2021 жылга салыштырмалуу 12.381.700 сомго ашыгы менен аткарылды, же болбосо 127.5%га аткарылды. 2021 жылга жергиликтүү бюджеттин планы 44.897.3 миң сом болду. Планга салыштырмалуу
3 миллион 100 сомго ашык аткарылды, же болбосо 107,14%га ашык аткарылды. Энергетика боюнча Токтогул шаарынын Даңканай кичи районуна суу скважина Астаха борбору тарабынан орнотулган трансформатордун айласын темир тосмо менен тосуп, электр мамынчаларын чубалгыларын тартууга жергиликтүү бюджеттен 198.700 сом бөлүнүп, корголоо иштери жасалды. Акжол, Топбаза 7 кичи райондордун жаңы конуштары үчүн жергиликтүү бюджеттен 580.000 сомго жалпы 13 электр мамынчасы, 1300 метр электр чубалгысы, 12 дана кран алынды. Айыл чарбасы жана ветеринардык тейлөө маселелери боюнча шаарда бодомалды жана жылкыларды идентификациялоо 2772 баш бодомалга, анын ичинен 12 айга 500 баш музоого бирка басылып, базага түшүрүлгөн. 467 баш жылкыга чип басылып, электрондук базага түшүрүлүп, 100% идентификациядан өткөрүлдү. Калкты таза суу, ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча, коммуналдык структуранын өнүктүрүү боюнча Европа өнүктүрүү банкы таза суу долборуна 2021-22 жылдарга грант 147.973.000 сом, кредит 101.511.000 сом, 169 сом бөлгөн. Жалпы 2021-22 жылга аткарылганы 249.884.941 сом. Таза суу долбоору боюнча азыркы учурда башкы водозабордун куруу иштерин Лот 1 жана водовод Лот 2 кайнар курулуш фирмасы жүргүздү. Лот 1 водозаборду жана водоводду курулушу өткөрүлүп алынды. Жалпы водоводдун узундугу 11.448 метр. Токтогул шаар ичиндеги таза суу түптөрүнүн куруу иштери Profit Express фирмасы аркылуу жүргүзүлүп, жалпы узундугу 16.339 метр аралыкта суу түптөрү курулуп бүттү. Азыркы учурда жумушчу комиссия тарабынан каралып жатат, өткөзүп берүү алдында турат. Атайын фонддун каражатынын эсебинен 204.000 сом акча каралып, Сарагүл көчөсүнөн баштап Таласбай конушунун Боркеев көчөсү аркылуу Элмирбек көчөсүнө чейин 1540 метр аралыкка суу тартылып, көчөдөн суу алып пайдаланууга жалпы 6 жерге кран орнотулуп берилди. Жана ошондой эле Сейилбүй көчөсүнө 1050 метр, Достук көчөсүнө 1050 метр аралыкта жашоочулар үчүн таза суу чыгарууга биздин өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен 800.000 сом акча каралып, суу канал ишканасы тарабынан ушул суу жетпеген жерлерге, ар бир көчөлөргө суулар чыгарылып берилди. Аны өзүңүздөр акча бөлүп бердиңиздер жана жазалганына күбө болдуңуздар. Транспорт жана автожол инфраструктураны өнүктүрүү боюнча Токтогул шаарынын Бөкөнбаев көчөсү жана Кенжетбаев көчөсүнүн кесишинен баштап Бишкек ош жолуна чейин жөө адамдар басуучу жол курууга жергиликтүү бюджеттен 2.416.000 сомго жумуш аткарылып, асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Токтогул шаарынын ички көчөлөрүнө шагыл төшөлүп тегизделди. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 671.900 сом акча жумшалды. Токтогул шаарындагы Сүйөркулов, Медеров, Ашыров, Шарипов көчөлөрүнүн кесишине 4 тараптуу светофор орнотууга жергиликтүү бюджеттен 812.000 сом жумшалып, орнотуу иштери жасалды. Сүйөркулов көчөсүндөгү номер 32 квартиранын батыш тарабынан адамдар жөө басуучу жолдун жээгин темир тосмо менен тосуу, узундугу 189 метр, жергиликтүү бюджеттен 617.000 сом, 617.893 сомдук иш аткарылды. Токтогул шаарында 4 жерге аялдама курууга жергиликтүү бюджеттен 1.325.000 сом жумшалып, колдонууга берилди. Токтогул шаарынын Козубеков атындагы эс алуу багына 28 дана үстү жабык отургуч жана таштанды таштоочу кутуча жергиликтүү бюджеттен 613.000 сомго сатылып алуу орнотулду. Токтогул шаардык кеңешинин жалпы жыйын залын кеңейтүү жана кабинеттерди сырдоо иштерине жергиликтүү бюджеттен 137.000 сом жумшалды. Токтогул шаардык мэриясынын терезесин, бирдиктүү терезесин ремонттоого жергиликтүү бюджеттен 87.373 сом жумшалды. Жана иштер аткарылды. Шаардын ички көчөлөрүнүн жарыктандыруусун жакшыртуу боюнча 112 дана прожектор, 96 дана лампочка жаңыртылды. Жергиликтүү бюджеттен 74.000 сом сарпталды. Токтогул шаарына Сүйөркулов көчөсүнө жана Борбордук Козубеков атындагы эс алуу багындагы жарнактар илинүүчү тактайларга накыл сөздөр жазылып илинди. Токтогул шаарынын аймагында ички чарбалык жолдордун, тротуарлардын жана жол белгилеринин абалын жакшыртуу боюнча 2022 жылдын 12 айында 1.032.000 сомго жергиликтүү бюджеттен иш аткарылды.
Жолдорго шагыл төшөө боюнча 3,5 километр жерге 671 сомго кум шагыл төшөлдү. Жолдорду грейдердөөгө, тегиздөөгө жергиликтүү бюджеттен 81 000 сом иш жасалды. Сомго жергиликтүү бюджеттен каралган 24 000 сом ошо балдарга тапшырылды. Аткарылыштык боюнча убагында иштер аткарылып жатат. Азыр инфодокс санариптешүү боюнча бардык иштер өз убагында аткарылып жатат. Рахмат, көңүл бурганыңыздар. Суроо берсеңиздер, суроо жооп көтөрсөңүздөр. Урматтуу депутаттар, Токтогул шаарынын эри Сапар Токоевичтен отчетун уктуңуздар. Бул отчет алдыңыздарда да бар. Суроо бергенге сөз сүйлөгөнгө эми осы жазылыңыздар болот дагы. Жазылыңыздар сөзгө. Ушу боюнча тартип боюнча сөз беребиз. Протокол тапшырма берилет. Ушул жолдун конуштундагы биринчи берилип кеткендеги чечимди мага камсыздап берсеңиз. Сиздин отчетуңузда турат, жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарылган жумуштардачы Токтогул шаарынын Борбордук районундагы фонтан реконструкция менен бүткөрүлүп ишке берилди деп турат да, Steam гранттын эсебинен. Ошол жөнүндө кечээ бир аз суроо болгон сизге. Могу отчетуңузда турат, ишке берилди фонтан депчи. Бирок мына туруктуу комиссия барып көрүп келдик, буга чейин тапшырмалар болуп келген, фирма өзү качып жүрөт, жазабай жүрөт деп, бирок азыр талкаланып, уралып атат да, бүт сынып атат. Өзүңүздөрдө барыңыздарда маалымат бар, группага да салганбыз. Анан берден отчет берип атпайсызбы, уже ишке берилип калды деп, ошондо жоопкерчилик мындан кийинки жоопкерчилик кимде болот фонтан боюнча? Рахмат, биринчи сурооңуз боюнча, жер берүү боюнча макул сизге маалыматтарды камсыздап беребиз. Экинчи, фонтан боюнча бул фонтан мага чейин, мен келгенге чейин акчалар которуп берген, ишке берилди деп туура эмес маалымат жазылып калган, ошончо иш аткарылды негизичи. А бирок биз өткөрүп алуу, кабыл алуу комиссия кабыл алынган жок. Бул жерде жоопкерчилик ошол подрядчиктин мойнунда болот. Мындан кийинки чара подрядчикти негизи таап албай атабыз. Эң акырында ушу кубалап ал таптакыр Токтогулда да жок экен. Бул боюнча адистер менен иштешип бүтпөгөн жерлерин бүткүрүп, жанагы дагы деле кичине кемчиликтери бар. Ал боюнча анын мойнунда кичи дагы сүйлөшүп укук коргоо органдарына берет экенбиз. Бул жерде жанагы административдик чара неме жүрө берсек болбойт экен. Эми түздөн түз эле ошону прокуратурага гана эмес, уровдор менен байланышып, ошол подрядчик таптырганын үстүндө иш алып турат экенбиз. Эмне себептен коммерческий болуп курулуп кеткенден вопрос жерим жок. Мен болгону силер озелененияга за квадратный метр акча алабыз деп атасыңар, арзаныраак. Коммерческий багытта коюлган кымбатыраак алабыз деп атасыңар. Эми мен конкретно суроо жатам. Эмнеге озелененияга деп алып коммерческий целях колдонуп аткандан кийин силер ошол бааны ошо коммерческий менен албай озеление менен арзандуу алып атасыңар деп атам. Бул суроого жооп берип койгон, калган кандай болуп белки мени кызыктырбайт. Түшүнүктүү кылып мен жооп берейин деп атпаймынбы сизге? Сиз айтып аткан нерсе ал жерде 90 киши менен түзүлгөнү, андан так эле бөлүнгөн. Жашылдандыруу өзүнчө, коммерческий өзүнчө болуп бөлүнүп турат. А сиз айтып аткан кайсы жерде айтып атасыз билбейм, көктөндүрүүгө алган жерде контейнер коюлган деген жер. Айткандын асты көктөндүрүүгө алынган. Ал бүгүнкү күндө муниципалдык менчикке кирбейт. Алды көктөндүрүүгө алынган. Анан көктөндүрүү кайсы мына мектеп менен тиги парктын чекесин көктөндүрүүгө кошпойлор болсу деген сураныч. Мен сизге түшүнүп берип атпайм. Ал жерде муниципалдык менчикке кирбейт. Муниципалдык менчикте жерлер берип атам. Ал жер жеке менчикке кетип калган. Убагында берип кеткен. Бүгүнкү күндө жеке менчик жер. А бизде өз колдонуп аткан, өз аренда берип аткан жерлер, муниципалдык менчикке жерлерди берип атабыз көктөндүрүүгө. Убагында ошол эле убакта ошол жерди токтом чыгарып берген. Андан кийин максат багытын өзгөртүп беришкен. Мыйзамдаштырылып алынган. Абдысеркулов көчөсүндөгү банктар боюнча. Бүгүнкү күндө бизде Токтогул шаарыбызда ошол 3 эле сектор бар да. Мен түшүнүгүм боюнча базар, мал базар жана ошо банковый секторлар боюнча. Анан ошол банковый секторлук банктар бүгүнкү күндө астында муниципалдык жерлерди колдонуп атышат. Сиз тактап берем дедиңиз эле, ошо сиздин жер адисиңиз дагы убада берди эле бизге. Бирок жеке каршы ала алган жокпуз. Ошол жерлер кимге караштуу? Алар бизге кандай акча алып келишеби, азилдеп алынганбы?
ошо багыты кандай болуп алынган? Центральный көчөнүн жээги болгон. Туурабы? Ал жерде айдын өзү бул талдар турган, талдарды кимдин уруксаты менен кыйылган, таштар төгүлүп кадимки стоянкага айланган. Сиздер ошол банктан, например, акча алып атасыздарбы ошол жерде? Ана жерде муниципалдык менчикте жер, ал жерде эч кандай эч кимден төлөм алынбайт. Ал стоянка деп ошо берилген, ошол жерде эле турат дейм. Быйыл да пландап атат, могу тазалыкка жана курулуш иш кызматкерлерин алып барып, четине байлар коюп орнотуп, же болбосо банктар менен сүйлөшүп, ошо иштер жүргүзүлөт быйыл. Жон боюнча, сапарда боюнча. Өткөндө сүйлөшкөнбүз, жанагы больницанын, анан Алатай коому деп ошол жерге жерлер берилген экен 50 сотоктан. Бүгүнкү күндө өзүңүз мына 1149 киши кайрылды деп атасыз. Очередте турат. Жерлердеги жерде 50 сотоктан 40 сотоктан берилген экен мекемелерге. Кандай багытта алышкан ошолар? Алатайдыкы алар өзлөрү долбоор менен келген 2018-деги 19-та иштен чыгып турат. Ошол жерге өзлөрүнүн жана парник көчөт өстүрө турганынан өзлөрүнүн ишкана курушмак ошол убактарда. Бүгүнгүгө чейин созулду, курган жок да. Аны сессияда каралып өткөзүп берилген аларга. Больницага жана кызматтык үйгө деле сессиядан каралды, бирок мейре тараптан биз өткөзүп берген жокпуз. Жолдош мырза, сизге ушул Акжол боюнча бир нече суроолорум бар да. Трансформация маселесиндечи азыр Акжолдун бардыгы бөлүнүп кетти да, туурабы? Өзү мыйзам боюнча биринчи трансформация, андан кийин жер бөлүү болобу? Мыйзам боюнча ошондой да. Сиздер трансформация жок, бүгүнкү күндө ал жерди кантип бөлүп бергенсиздер? Кайсы мыйзам негизинде бөлүп бердиңиздер буга чейин? Буга чейин ошо элдин муктажын карап, сессиядан каралып бөлүп берилген да. Азыр да муктаждар көп, азыр кантип бөлөсүз? Эми азыр биздин жерибиз жок болот да. Бош стадион бар да, стадионду бөлбөйсүздөрбү? Стадион элге өтүп койду. Паркты бөлбөйсүздөрбү? Жакшы болот, аны токтомого алып кетип. Айтайын деген мунун баары мыйзамсыз бөлүнгөн да. Буга чейин жерлер да мыйзамсыз бөлгөн да. Биринчи трансформация маселеси кабыл алынып, андан кийин андан токтомдор негизинде бөлүш керек. Трансформация өзү 90-жылда бир эле жыл болгон. Андан бери эч кандай трансформация ишчилиги болду. Кыргызстан боюнча ишин өткөзөлүк болчу. Мынага 2022-жылы сиздер мыйзам менен берип атпайсыздарбы? Буга чейинки жер адиси Кулубай мырза деген ал бардыгын ушинтип бере берген да. Ошонун баарын жолун караш керек да. Сиздер комиссия түзүп бүгүнкү күндө текшердиңиздерби? Сиз билесизби азыр канча деген адамдар 50-ге 60-ка чыгып калган, очеред кезекке турган Токтогулдун центриндеги жарандар бүгүнкү күндө жерге муктаж. Ала албай дагы деле чыйылдап мына президентке чейин кат жазып атат. 2010-жылдан бери бүт кезеги менен турат. Баардык кезеги менен турат. Баардыгынын келген арыздарын бүгүнкү күнгө чейин дагы деле жазып атышат. Азыр акыркы 2022-жылдыкын 1350-ге жакын кишиникин алдык. Дагы бир 15-20 киши жазып койду. Арыз жазып атат дагы деле. Өзүңүз көрүп атасыз, демографиялык абалдачы халктын саны күндөн күнгө өсүп атат. Мына 1000ге жетип калды дейсиз. Такталбаган маалыматтар караганда да 2000дей адам жөн эле жүрөт ушулчу. Келген сайын аткаруу бийлигине келген сайын сиздер жер жок, кете бер деп айтат экенсиздер. Эмне адамдардын сиз мыйзамын бузуп атасыздар да, мындай конституциялык укугун бузуп атасыздар. Конституцияда так жазылган, бир адам өмүрүнүн аягына чейин бир жолу жер алууга, турак жай курууга мүмкүнчүлүгү бар, туурабы? Мына ошону эске алып сиздерчи кезекке тургузуп бардыгын көчүрүңүздөр келели. Ошол маселе бардыгы биригип келип туруп, ал аткаруу бийлигине мэрдин башына үйүлүш керек. Ал трансформация жолун издеш керек. Ал бөлөк жактагы чектеш айыл өкмөттөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, өкмөттүк деңгээлге чейин чыгарып жер алыш керек. Эмне болбосо Токтогул шаарынын тургундары жүрөрү айланып эле. Жооп берип коеюн ошол боюнча. Келген кишинин жери жок деп эч ким кубалаган жерибиз жок. Келген киши бардыгы эле сурайт. Келип туруп арызын жазып алды эле, жерди мага кайдан бересиң дейт. Өзү акыркы болуп жазып алат. Анан бүгүнкү күндө берилип турган жерибиз жок. Биздин ала кандай да Токтогулдун жери, айланан бар жаңы жолдун жери же дагы чечилип калса көрөбүз. Аке деп ушинтип келип кетишет. Аларга туура иштерин түшүнүп эле кетирип атабыз. Келген кишилерге баарына образецтерин беребиз. Кандай кылып жазыш керек, эмне кылыш керек, эмне документтер керек экен баарын тактап маалымат берип жөнөтөбүз. Алар эч ким жер жок, жазып койгула деген жер жок. Ал жерде эч ким андай мамиле кылган эмес. Сапар Токоевич, өзүңүз көрүп атасыз, маселе бүгүнкү күндө критический абалда турат да. Жашоочулар болсо күндөн күнгө мына өзүңүз дагы элдик жыйын өткөрдүңүз 2022-жылдын аягында. Ал жерде дагы ыйлап сурап атышат. Мына бул жерде канча деген муктаж адамдар бар, оорулуулар бар, жерге жетпей ыйлап атышат.
талаалап жүрүшөт бардыгы. Ошо маселени кантип чечесем ошол? Siz jana birinchide kelip aткан адамдарды кетет экенсиздер деген туура эмес маалымат айттыңыз. Ал боюнча эч ким кетпейт. Тизме менен азыр бүгүнкү күндө электрондуктагы тизмебиз бар. Бүгүнкү күндө ошол жазуу жүзүндө да тизме бар. Келгендери арыздары кабыл дагы жерге кезекке тургузулат. Туура убагында Кыргызстан боюнча жерлерди ар кандай жол менен берилип кеткен. Бүгүнкү күндө президенттин 109 жарлыгы бар. Жерлерди мыйзамсыз басып алуу жана ушу жерлерди мыйзамсыз ээлик кылуу боюнча жана президенттин 291 премьер-министрдин 291 токтому бар. Ошол боюнча жер мунапысы боюнча балдар иш алып барып атышат. Трансформация болбогон жерлерди бүгүнкү күндө азыр турак жай болуп колдонулуп атат. Бирок трансформациядан өткөн эмес. Жер адистер бул боюнча иш алып барып атат. Бирок кыйын болуп атат. Бардыгы жеке менчик жанагы кагаздардын, кызыл китептердин бардыгы алып алышкан. Чакырып кайра башынан кызыл китеп алганга жөн эле келип арыз жазып койгонго да келбей атышат да. Бирок жер адистердин иши ошончолук көп болду. Убагында берилип кеткен трансформацияны эми ушу жогорку республикалык президенттин премьер-министрдин көзөмөлүндө бул боюнча иштер алып барылып жатат. Ал эми Токтогул шаарында туура жер участогу калган эмес. Биз эми азыраак жерлерибиз бар. Ошону ГИК жана государственный ипотечный компаниялар менен сүйлөшүп, бийик үйлөрдү куруу боюнча иш алып барышыбыз керек. Бизде ушул эле вариант бар. Мунун башка вариант жер боюнча жогорку кеңештин депутатына да кирип атабыз. Бул боюнча каттар менен кайрылабыз, дагы иш алып барабыз. Урматтуу төрайым, протоколдук тапшырма сөзүм аягында. Бүгүнкү күнгө чейин мен оюман чыгарган жокмун. Жарандардын келип айтканынан айтып атам да. 50-60ка чыгып калган Токтогул шаарынын тургундары бүгүнкү күндө жерге жетпей, бирок алар айтып атат. Алар так айтып атат. Кулубай деген ушул жерде жер адизи, Кулубай деген. Жердин баарын көчөмө көчө, жана ошондой эле буга чейинки мэрлердин үй бүлөсүнө тийиш адамдар сатты деп атат да. Мына ушу боюнча комиссия түзүп, депутаттык аткаруу бийлиги менен бирге комиссия түзүп, ар бирин бирден жеринде текшерип, ал жерде эми конуш саналуу эле да. Ошолор мыйзамдуу берилгенби? Ошолор кезекке мынакей адистин айтышында кезекке турганбы? Шаардын тургунубу деген маселени тыкыр иликтеп чыгыш керек. Ушуну протокол тапшырмага аябай бир тыкыр көзөмөлгө алыңызчы, суранам сизден. Рахмат. Урматтуу депутаттар, протоколдук тапшырма боюнча мынакей жазылып атат. Бул токтомго жазылат. Токтомго жазылгандан кийин Сапар Токоевич ошонун аткаруу жагындагы мындан кийин талаптагыдай сурап алабыз. Бул ак жол боюнча мен сиздерге информация берип ошол кезде депутат элем. Бул Чыңгыз мырза айткандай 11-13 анан 15 жылдары бөлүнгөн. Бул биздин баланста эмес, Согушбекович жер. Бул жаңы жол айыл өкмөтү болуп 30-70 кетипти, 30% жаңы жол айыл өкмөтү, 70% Токтогул шаары поселкасы ал кезде болчу. Бул ошол жер кезде иштеген мэрлерге дагы рахмат айтыш керек. Ошол кезде ошол сүйлөшүүлөр болуп, Чыңгыз мырза айткандай 90-жылдан бери трансформация боло элек. Бизде өзүбүздө жер жокко байланыштуу ошол элдин муктаждыгы болгондуктан ошол жерди алып туруп анан борчучу бөлгөн. Ошол жылдары эл андай деле очередте эмес болчу. 11-13 жылдары андай эмес. Кийинчерээк эле мына эл өстү, адамдар чоңойду дегендейчи, ошондо балдар чоңойду дегендейчи. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жанага сиз Эрлан мырза айттыңыз, Алатай менен эме боюнча, больница боюнча, ооба, анда да депутат болчумун. Ошол кезде биз ошо муктаждыгына байланыштуу ушу жаш кадрларды алып келип туруп, квартира курабыз деп Алатай болсо, деген эле проектлерин алып келген. Мен сессиядан сунуш кылам, ошол жерлерди келишимин мыйзам чегинде карап, кайта артка алууну сунуш кылам. Болду, рахмат. Токтогул мектебинин сол тарабы. Ошол жерде бурчта мурун вагондуу магазин турган. Бүгүнкү күнү ал жерде уже капитальный строение болуп, бир эмес экинчи магазин пайда болду. Ошол жердин жашоочулары кайрылып атат. Первомайский көчөдөн баштап Токтогул көчөгө чейин тротуар куруп бергиле бизге. Биздин балдарыбыз бала бакчадан кичинекей балдар менен жетелешип чыгат.
бала бакчага өзүнүн бөбөгүн алганга деле кичинекей инисин карындашын алганга деле кичинекей бала барат. Ал жол менен басат экен да. Ал жерде жаш балдар машина менен катып айдайт. Ошол жерде сол тарабында жол бар экен. Тротуар бир ошону карап берсеңиз. Анан ошол экинчи маселе. Ал биринчи маселе ошол жерлердин Чыңгыз мырза ошону тактап берип коюңузчу. Кайсы убакта берилген ошол жер башка жерлер берилген эмеспи? Барбы? Же бүгүнкү күнү ал катар берилип кеттиби уже? Анан кимдики кандай башка жерлер берилген эмес. Ошону тактап берсеңизчи. Болуп атат да бул бир 2-3 жаран карын кайрылды да. Бул арыздар боюнча дейт, мурун хозяин билбегендер да бар экен да. Сатып алгандан кийинчи, ал жерде хозяин бар экен да. Ал оформить этейин десе, сапорто коюш. Уже хозяин чыгып атат да аларгачы. Булар кандай эмне чара эметчет? Булар кылайын десе, через сот экен да. Сот кылыш үчүн буларды ошо сатып алган акчасынан да көбүрөөк болуп атат да булардычы. Ал боюнча Акжон боюнча андай маселе келген жок. Акжон боюнча орундар алмашылып кетип, башка жакка кетип калган маселе болот. Таласпайда именно ошондой деп чыгат. Акжонда. Элмирбек Иманенов көчөдөн ошондой көп чыгып атат. Ошонун баарын Акжон деп киргизип атышпайбы? Азыр ошол жердеги бир кишиге чыккан жерге экинчи жери кишиники да чыгып калган да. Ал жерди бар алайын десе эле башка бир фамилия чыгып калат. Ал госрегистрден такталып атат. Ал сот аркылуу чечилет. Бир жерге уже экөө чыгып калат. Жок, ошо сот аркылуу кылайын деп кээ бирлер коркот экен да. Ошо хозяины чыгып калып, анан талашып, анан утулуп каламбы деген маселелер болуп атат да булардынчы. А булар ошону жашырып, кээ бирлери жашырып, анан кийин аябай акчаларды сатып атышат да. Жашырбайт андай эртеби кеч бар. Жок, ошондо силер эме айта аласыңар да, туурабы? Ошол жерде ошол салган хозяин гана ала алат деген эме барбы? Гарантия сиздерде. Биринчи. Ошо сатып алган да, эми там жашап аткандай. Биринчи алган чечим. Жок, ал кызматтеги жок экен да. Мисалы үчүн сиз кайсы ал решение отмен болгон эмес. Эч ким жокко чыгарган, сот эле жокко чыгарган. Сот эле чыгарат да. Сот кандай чечим чыгат, ошол жарыша кетет. Кийинки сөз өткөндө баягы знактар боюнчачы көчөлөр койгон боюнча жанагы Ленин көчөдө именно базардын Шарипов менен эме болуп калабы? Шарипов менен Сверхов менен ошо Бекташ эме Шарипов болуш керек эле. Шариповдун кесишиндеги жана знактарды өткөндө мен бул жерге кетип атсам, ошол жерден знактарды алып аттыр да кайра. Биз баягы анан жетип койдуруп аттык эле. Кайра Али Аскарбек алдырып аткан экен. Эмнеге алып атасыңар ушундай алгыла деп атат деп эле айтты да. Мага ким ал деди, бул ал деди деген жок. Как аткаруу бийликтин башчысы болгондуктан сиз эле айткан болушуңуз керек деп ойлодум. Анан эмне себептен десем, гаилер ушундай деп атты, туура эмес коюлган деп атты депчи. Ошол боюнча жооп берип койсоңуз, эмне себептен кайра алынып калды ал знактар? Гаилер менен бирикте ролдун зам начальник Бакыт Ишкемпиров чогуу келишип бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ал жерге койгондон кийин ал знак кийинки кварталга чейин берет экен. Ошол жерге коюп алгандан кийин наркы Кыргызстан КБ Кыргызстан кайсы көчө болуп калат? Кыска көчө. Аралбаев көчөсүнө чейин тургузбай коюш керек экен. Банктардын астында именно ошол жерге келип, банктын кардарлары келип машиналарын коюшат экен. Андан башка койгонго мүмкүнчүлүк болбой аткан да. Ал жерде банктын ээлери менен кудай кааласа мына сессияны бүткөндөн кийин ошол жерде прилегающий территорияларды кантип пайдаланыш боюнча банктын ээлери менен түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз, иш алып барабыз. Эгер алар биздин чечимге макул болушпаса, биз ал жерге мына жер адиси менен сүйлөшкөнбүз, бордюрларды коюп жакшыландырууга өзүбүз кичине акча каражат бөлүшүбүз керек да. Машиналар кире албай турганын эле токтотуп, бордюрларды коюп, ичин жакшыландырып, өзүбүздүн муниципалдык жер кылып пайдаланганга барабыз. Эгер алар биздин шарттарга макул болсо, алар ошол жерди карап, тазалыгын карап, баардык ушул жерге өздөрүнүн кардарлардан башка машиналарды тургузбай,
ошолорду аткара турган болсо алар менен бир келишимге Чыңгыз ушу суроого жооп берип атканда так кыска жооп берсеңиздер убакытты экономдойлу. Мындай болуп атат да, Сапар Кутаевич. Менин көз карашымча ал знак именно перекресткдын знагы биз окутканда, биз школага барып окутканда 15 метрге чейин гана действиеде турган знакта алчы. Ал мисалы үчүн бир перекресттен экинчи перекресткке тургандай 60-70 деген скоростун белгиси эме эмес да. Өзү 15 метрге чейин Бишкекте деле ушундай да. Гаилер менен любой жерден спорт этсең 15 метрге чейин ошол знак действиеде да. Ал бир кварталга действиеде турган знак эмес да өзүчү негизи. Ал булар менин жеке оюм, булар өздөрүнүн ответственностьтан качып, именно жана бурчта таксилер турганга байланыштуу. Алар өздөрүнүн ответственностьтан качып, ошол знакты сизге алдырыштын милдетин эме кылган да. Ошого эме кылышты да буларчы. Мен ошол жол эрежелерин да карап көрөйүн да, эгер неметсе 15 метрге деген жазуу боло турган болсо, ошондой кылып эле койгузуп, ал знактар көрүп атасыз, бардак болот ал жерде ошо ГАИ кызматкерлери менен сүйлөштүк, ал кийинки кварталга чейин экен. Адистер менен ошондой сүйлөштүк. Эгерде 15 метрге чейин деген бар боло турган болсо, биз ошентип жазуунан ошондой жол белгини алып келип койдурабыз. А болбосо ошол кийинки немеге чейин перекресткке чейин действие берет. Жана биздин Сапар Кутаевич, бүгүнкү сессиянын жалпы катышуучулары, менин берейин деген суроом Чыңгыз Аманжановичке болчу. Бул суроо боюнча азыр биздин кесиптештер аябагандай айтып өттү, жер маселеси. Бүгүнкү күндө жер маселеси шаарыбызга аба менен суудай керек болуп отурат да. Анан могу Киреше булактарын караганда 2022 жылдын жыйынтыгы менен 89 000 сомго 12 квадрат метр мэрия тарабынан жеке жаранга сатылып кетип атат да. Ушул боюнча жооп берип койсоңуз. Ал боюнча прокуратура аркылуу тергелип ишке кайтарылып берилген. Ошол жеке ишкер өзүнө ошол жерде убагында чечим чыгарып алган. Негизги минусу муну сатып алуу жолу менен албаптыр. Бир майда чечим чыккан экен. Ошону жокко чыгарып бизге өткөзүп берген. Биз өткөзгөндөн кийин биз кайра аукционго жарыя кылып, бир май түз сатуу жолу менен өзүн өткөзүп, көз карандысы баалоочу менен баалатып, канча сом экен турган жерин ошол суммадан сот ошондо кандай дейсиз? Прокуратура тиги жерди сатып алган покупательге чечип берип атат да, баштапкы чечимди. Ушундай болуп атат. Баштапкы чечимин жокко чыгаруу боюнча прокуратура киришип, прокуратура муниципалдык менчикке өткөзүп берип атат 12 квадрат жерди. Ал жерди биз өзгө окуп алып токтодук, баардыгын документтерин өзгө токтом чыгарып, өзгө алып муниципалдык менчик кылып алып туруп, анан кийин көз карандысы баалоочуга баалатып, объявление берип, анан түз сатуу жолу менен өзүнө сатып мыйзамдаштырып бердик. Эми күндө ушул сыяктуу 12, 13, 20 деген квадратка чейинки жерлерди сатуу боюнча мен турайын сизге сунуш берет элем. Токтом кабыл алып, мындан кийин мэриянын же болбосо муниципалдык баланстагы жерлер бир дагы квадрат сатылбасын деген бир токтом чыгарып коюшубуз керек, урматтуу депутаттар. Анан Чыңгыз мырза, мисалы азыр 12 квадрат метр жерди сиздер 89 700 сомго сатып берип атпайсыздарбы? Буну квадратка бөлүп келгенде 89 000 сомду, 89 700 сомду. Ар бир квадрат 7475 сомдон айланып атат. Ошол жерди өзүбүзгө алып калып, ошол эле жаранга, же болбосо бөлөк эле жаранга арендага берсек, айына 5000 сомдон. Бул 18 айда 89 700 сомду актап келмек. Жана өзүбүзгө төөнүк болуп калып калмак. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жана сунушту колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Ошондой болуп атат да, биз буга чейин протоколдук тапшырма бергенбиз. Жарак ошо мэриянын балансындагы жарактан чыккан темир тезектерди сатып, бүгүнкү күндөгү ыңгайлуу шарттын кызматкерлерине жуунуучу жана башка тамактануучу жайларды салып берүү боюнчачы. Ошол иш бүгүнкү күнгө чейин аткарыла элек. Баягы процесс оңой жагын эрте сатып, процесс бир аз долгий жагын бүгүнкү күнгө чейин кармап келип атасыздар да. Эки жагын тең бирдей алып анда иш жүргүзүш керек мындан кийинчи.
Бул боюнча мен жооп берип коеюн. Комиссияда депутаттар да бар. Дагы тапкыла 15 000 сомго гана кардар келди. Биз эми 15 000 сомго темирди как металлдон катары бербешибиз керек. Аны турбасын турбадай, уголоктай кылып сатып, кымбатыраак саткан үстүндө кармап турабыз. 31 депутат ким тааныштары болсо, кимге турбалар керек болсо, ким жогорку бааны койгон тааныштар болсо, айткыла келсин да калсын, жогорку бааны берип, биз ошол азыраак болсо дагы биздин бюджетке акча түшүп калсын деген максатта бүгүнкү күндө кармап турабыз. Ачык боюнча вопрос. Кошуналардын аманаты кат түрүндө кайрылалы деп баштары бирик кайрылбай эле жүрүшөт. Ошо жер адис Чыңгызсага тиешелүү болуп атпош керек. Сапарбай эке, сизге дагы мен көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жашайм. Жана айтылып өттү, азеленияга берилген жерлер кайра башка багытта пайдаланып атат дегенче. Аны ошол жерде 2-3 кошунанын жерлери азеленияга деген документтерибиз бар деп келген киши документин бетке чаап буга чейин жашап беришкен. Бирок ушул жылдарда, жакынкы 4-5 жылдарда 20дан 30та мал кармашат да. 30га чейин барып калды. 10дон кармашат, 20дан кармашат. Эми ал жерде бардык эле алсыз адамдар бирден квартира алып, алдылар 2ден 3төн алып, кайра 2ден 3төн баягы тиешелүү жерлерин бириктирип сатып алышкан. Анан королуп да алышкан. Анан кийин ага эч кандай тиги жалгыз бой аялды махабатты киргизбейт, тиги жесир аялды киргизбейт дегендей, анын убагында сизге чейинки болгон мэр, тияка госрегистрдин ага чейинки начальниктери баардык документтерди тактап берип койгон, мыйзамдуу түрдө өтүп кеткен деп айтышат. Аларга тигилердин андай бир мындай акылы жетсе дагы убактылары да жок, майнап чыкпагандан кийин урушпайт. Анан 2 жылдан бери эле ошо айнек ача албайбыз, чыксак эле малдын жыты, кышы менен мал багат, жазда күн жылыганда жыттанат, эшик ачууга мүмкүнчүлүк жок деген нааразычылыктан айтып келет. Ошо азеленияга берилген жерлерди тактап, кайра азелениядан кайра мал багуу багытына пайдаланууга өткөрүп алган документтери болсо, анда ошол документтер менен дагы ошол жашоочулар менен кичине эсептешип коюшсун деп, бул кошуналарымдын аманаты. Экинчиден тротуардын жээгинде тротуар жайгашкан, бизден Иран деген мырзабыз бар, ошол жерде эң эле биздин эмебиз, ошол тротуарды тебелетип үстүнө контейнер коюп алган. Ал бир күндө жүк түшүргөндө 3-4 саат бир жума жүк түшүрөт, 2 фура катар турганда элдин гана ээрчиккөнгө мүмкүнчүлүгү болбойт. Биз машина менен чыгабыз, чыкканда биз бияка бурулалы десек, биякта турган машина көрбөй калуу да болот. Өткөндө биздин жаныбызда авария катталды, ошондо чоң машина туруп, үй кошунам аял киши авария болду. Ошол андан кийин Жамбаяга деген магазинибиз бар, андан да тротуар кеткен, ошонун үстүн брусчатка менен төшөп койгон. Кошуналар 2-3 жолу мал айдап өтүп, 1-2 жолу келиндер коляскасы менен барып, ошол тротуарды пайдалануу жолу боюнча өтөлү десе, мусор таштабагыла, бул жер брусчатка менин жеримде, бул тротуарга канча бир метрде пайдаланып жүрөт. Эгер колуңуздардан келет болуш керек, ошонун брусчаткасын буздуруп, өзүнүн дүкөнүнүн брусчаткасын койдуруп, кайра тротуарды мыйзамдуу түрдө бошотуп коюусун да кошуналар суранган. Эгер арыз кат түрүндө десеңер, кат түрүндө да ташташат. Ошол эми анан Жамбаяга. Ооба, ошол мал базарынын тушу. Авария деген такызөкө. Мен маселем ошо мэрияга тиешелүү, мен аяка барып кир деп айтып келаткан болуш керек. Ооба, бирок ошондой шартта дагы арендага берилүү жол боюнча дагы айтып кетишти. Жана мисалы үчүн базарда, мисалы үчүн Токтогул шаарында жашаган не только элге эмес, 31 депутат баарлар Токтогул шаарында жашайсыңар, силерге да тиешелүү. Ал үчүн сонун баягыдан нары кеткен жагы арендага берилген дагы. Аренда мен бул боюнча Чыңгыздан маалымат алдым, маалымат тактап берди, дрон менен кеткен. Келсе 6 айдан кийин, бир 6 айга чейин ошол муниципальный жерди не за что талай пайдаланып атат. Ошончо 12 метрди, 24 метрди 6 айга чейин бизге окшогон эч кандай эчтери жери жок адамдар пайдаланып турсак, Сапарбай эке болобу ошол жерчи. 6 айдан кийин мыйзамдуу түрдө дрон көрсөтпөсө мүмкүн эмес деди, биз кайра жериңерди бошотуп беребиз. 6 айга чейин качан дрондун ошонун эмес натыйжасы келгенге чейин, мыйзамдуу болгонго чейин сиздерден суранам. Дагы депутаттар, сиздер дагы колдоо иретиндеби же болбосо кандай бир маалыматы бар иретиндеби же Токтогул шаарынын жашоочусу катары туура эмес, чындап эле эмне үчүн жеке менчик эти талай пайдаланыш керек да, карапайым эл кыйналып сонун баягы менчигинде туруш керек. Ызылдап жүргөндө да канча убакыт болду? 5 жыл болду буюрсачы. Анан мындай эле депутат катары силер оюңарды айтып, кошумча иретинде ошол жерди 6 айга чейин карапайым элге мага окшогонго пайдаланууга берсеңиздер. Башында сиздин маселеңиз боюнча
Сапар Токоевич сизге түшүнүктүү болду деп эсептейм. Буну сизге протоколдук тапшырма берилет. Анын жазылат өзүңүз протоколдук тапшырма сиздин сөзүңүз боюнча, маселеңиз боюнча. Бирок сиз шарт кеңешке жазуу жүзүндө кайрылып таштап коюңуз ушул маселелерди. Жазууча болотко таштаган болот алдында эми алсың деп. Ошону таштап койсоңуз, анан протоколдук тапшырма берилет. Азыр сиз баягы сиздин ишке кабыл алгандан кийинкиңиз сиздики фонтан эле болот да, фонтан жөнүндө эле маселе бул жакка отчетуңузда берилди да. Фонтанга чейин бизде Бөкөнбаев мектеп, Токтогул мектеп капиталдык ремонттон өткөрүлгөн да. Алардын суммасы болсо аябай чоң суммада өткөрүлгөн. Анан ошол мектептердин аткарылышы боюнча жумушу өтө мындай сапасыз аткарылган. Ошол жерден шаардык кеңештин депутаттары болуп бир нече жолу барып, бир нече жолу дефект актылар түзүп, колдон ошо анчаларын аткарышты, жазашты. Бирок талапка жооп бере тургандагы болбогон ремонт болсо дагы ошол жер актив приемка кол коюлуп өтүп кеткен да. Мурунку жетекчилер кол койгон. Андан кийин ошол фирманын 5% деген бар го. Кемчиликтердин оңдоончу ошо 5%-ин дагы жарымы дагы которулуп кеткен да. Анан кийин азыркы убакта Бөкөнбаев мектеби барып деле көрдүк, өзүңүз деле барып тааныштыңыз. Мен ушул маселе боюнча биздин сессияга урматтуу акимибиз, прокурорубуз катышкан. Ошондо мен сунуш бердим эле. Райондук деңгээлде комиссия түзүңүз, ушу Бөкөнбаев мектеп боюнча эртеңки күнү бул баягы чоң көтөрүлө турган маселе болот дегем да. Анан кийин Токтогул районунун акими негизги комиссия түзгөн жок да. Биз кайрылууну белгилегенбиз да, ошол боюнча ал жактан түзөбүз деген жооп бербеди. Анан кийин сизге айтайын дегеним, ошол эле тендерге ойнотулган кичи футбол боюнча парктагы ал жерибизде тендерге ойнотулду. Өзүңүз ал боюнча маалымат бар болуш керек. Фирма толук ишин аткарбай кетип калды. Ал үзүлүүгө учурады. Эми азыр кайра жаңы 2023-жылга акча сурап атасыздар ремонтуна деп. Ошондой эле мына фонтан боюнча айтылып атат да. Мен урматтуу депутаттарыбыз да айтып кетти фонтан боюнчачы. Мен ушу бардыгын айтып атканымдын себеби эң эле мени өкүндүргөнү ушу Токтогул шаарда өткөрүлүп жаткан тендерлер, аткарылып жаткан иштер эмнегедир бир баштаган тендерне ошо тендерден уткан фирма баштаган ишин бир жакшы сапаттуу бир иш бүтүргөнү мен көрө элекмин да. Мен бир гана нерсени көрдүм, ушу тротуар салган боюнча мына могу Марков мырза ДЭОнун жетекчиси. Ошол жигит өз убагында жазайт, иши кошумча жумуштарын жазап берет, депутаттардын рахматын алат. Ошол эле баланы көрдүм да. Калгандар бүттүк эле мына Бөкөнбаев мектептин дагы бөйрөзө барабыз го, ал жака дагычы. Бүттүгү эшиктери сынган, уже капремонт болду да ал мектепте эч ким айта албайт да. Анан ошондой эле фонтан боюнча мына фонтанды бүттүк деп атабыз да. Мына кече курулуш боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы мүчөлөрү барып ошол жерден жерин сүрөткө тартып, биздин группабызга жөнөттү, сүрөттөрүн көрдүк да. Аны көрүп туруп баягы жаңы бүттү капиталдык ремонттон өттү деп айтышка ооз барбайт да. Анан кийин сизге сунушумда, урматтуу Сапар Токоевич, мына бuyursa жакшы иштейм деген жакшы ой тилектериңиз менен келдиңиз. Эми мындан кийинки ойнотула турган тендерлерге Токтогул шаарында жазыла турган жумуштар азыр билесиз, ар бир жумушубуз, ар бир каралган маселебиз тендер аркылуу боло турган болуп калган. Ал ушуну катуу көзөмөлгө алсаңыз. Анан кийин ар бир прием болуп аткан жумушка дагы бир кылдатып мамиле кылып кол койсоңуз деген менин сунушум. Сунуш эске алынат. Тендер боюнча билбегенди сураса болот, бирок депутаттардан кошсок болобу комиссияга? Тендер өзү ачык, сайттен ачык, любой кирсе болот, бирок ушу комиссияга да эгер быйыл эмесе баары ачык болуш керек. Мен ошону менин деле көз карашым ошол. Бюджетти сиздер формировать этесиздер, мына быйыл Кудай буйруса жылдын башында формировать этип атабыз. Бирок ошого чейин аткарылган жумуштар жөнүндө да биз өзүбүздүн таянакты чыгара кеттик да. Эми биз сиздерге гана түшүндүрүү, сиздерди гана ишендирүү, мындай сиздердин гана астыңыздарда мындай ишендирүү да. Биз баягы мэрдин багыты боюнча мындай
чоң жол көрсөткүбүз келип атат да, мындайча айтканда, бул элдин эртеңи үчүн. Ошондуктан сиздердин көңүлүңүздөрдү мына бул доскага бураңдар. Мамлекеттик башкаруу болгону менен муниципалдык бюджет баары бир биздин колубузда да. Азыркы сиздер бөлөйүн деп аткан акча бул элдин акчасы биринчиден. Анан сырткары сиздер элдин астында сиздер жоопкерчиликтүүсүздөр деп айта алам. Бул эми мэрдин аткаруу бийлигинин акчасы эмес, менин максатым сиздердин значенияңыздарды, сиздердин ордуңуздар аябай жогору экенин баса белгилейин да. Ошон үчүн сиздерге гана мен түшүндүрүп кылам да азырчы. Мен эмнелерди чыгара алдым, урматтуу депутаттар? Жыл башында мен бардык анализдерди отчеттор менен алып атам да. Мен 2022 жылы депутаттар 99 багытка биз акча бөлүптүрбүз. 99 маселеге, 99 ишке. 2022 жылдын анализи да булчу. 2020. Андан кийин 6 айлыкта 44 маселеге акча бөлүптүрбүз. 9 айда 32, 8 айда 5, ошо менен жалпы 181 маселеге биз акча бөлүптүрбүз. Депутаттар, көңүлүңүздөрдү бурамдар. Анан ошо аткарылбаган анын ичинде жумуштарды карасаңыздар, эми биз акчаны бөлүп атабыз. Аткарыш керек. Бирок маселе турат бул жерде. 45 маселе аткарылган жок. Акча барды, кайра келди. Ушул болуп атат да. Анан мына артка кайрылган маселелер бардыгынан жанагы тендер ойнотугандан кийин адан остаточный келип түшүп атат го, остаточный. Үнөмдөлгөн акчалар 71 багытта акча келип түшүп атат. Эсиңиздерге салайын. Анча-мынчасы 5000 сом, 10 000 сом эмес, былтыган акчалар артып келип атат да. Бул эмнени көрсөткүчү? Бул аткаруу бийлигинин начар иштеп аткандыгы, проект сметаны туура эмес жазгандыгы. Баягы олчойт акчаны коюп атат, бирок акчаны кармап атат, элдин акчасын кармап атат да, дагы бир проекттерди ишке ашырсак болмок. Эми мейли, мал акча артып келип атат деп койлу, көп болду дагы. Бирок аткарылбаганы 45 болуп атат. Аткарылбаганы. Жыл болсоңуз. Аткарылбагандар эмне десеңиздер, мен өткөндө могул сүйөккө көңүл бургум келип атат да, урматтуу депутаттар. Биздин буга чейинки мэрлер дагы ушу сүйөк жок иштеп атат да. Şu sүйөккө буларды биз алып келип туруп киргизиш керек, жана ошону аткарышын талап кылыш керек. Бюджетти ошого бөлүш керек. Эмне үчүн анализ кылдым агачы? Эмне үчүн андай болуп атат? Багыттарын эсептеп көрдүм менчи. Карасаңыздар мына багытта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү өз алдынча башкарууда 24 багыт бар. Туурабы урматтуу депутаттар? 11 багытка эле бөлүп атат. Анын эң көбү мектеп, бала бакча, мына 64 жолу бөлүптүрбүз, урматтуу депутаттар. Бул эмнени айтып атат? Бул аткаруу бийлигинин идеясы жок, планы жок. Бир характери жок маселе болуп атат да. Ошон үчүн карасаңыздар, мектепке 64 жолу бөлүптүрбүз. Мына могул жол, тротуар, мына ыңгайлуу шарттында ушунда замечание кылам деп 9 жол акча бөлүптүрбүз. Субсидия, жардам, бир нерсе куруу. Эмне үчүн аны ишкана кылып бөлдүк? Өзүн каржылабайбы, өзүн бакпайбы? Ал боюнча бир катар сунуштар бергем, эске алынбай атат бирокчу. Сиздерге да сунуш бергем. Жумуштан алайлы, бөлөк кадр коелу деп. Жылбаган машинаны эле түртүп алганбыз да, урматтуу депутаттар. Бул сиздердин талабыңыздардан зависимый да. Мына суу каналында дагы бул 3 жол алыптыр акчачы. Макул. Жол, тротуарда мына мен могул жерге Чыңгыз мырза Шагылга 1 жол бөлүнүптүр мынакей, жылдын башындачы. Анан могул жерде мына 3 жол бөлүнүп атат могул жолго. Бул жанагы жок. Жок, неме курулду го, больницанын жанына. Остановка. Жылдын башында 1 жол акча алышат, идея жок да. Андан келип 6 айлыкта дагы ушул остановкага бөлүп койсоңарбы, дагы ушул остановкага бөлүп койсоңарбы деп жашоонун бардыгын ошол бириккеме үнөмдөй турган акчаны багытын бир эле багыттар эле кылып атышат да. Эми караңыздар. Мен эмесин көрүп чыктым да, отчетун көрүп чыктым. Бул жерде элдин саны өзү атат. Шаардагы көчөлөрдүн саны 106 дейт. Жалпы узундугу 89 километр дейт. Анын ичинен 15 километр асфальт дейт. 30 канча жыл болду биздин шаар болгонубузга? 10 жылдык мааракесин өткөрөбүз деп атат. 15 километр бар экен, асфальт бар экен.
Анын шагылы дейт, шагыл жолдор 3 километр, топурак жолдор 3 километр дейт. Урматтуу депутаттар, бул менен эмнени айткым келет? Биз жана көп маселелерде талашып атабыз да, мектеп, бала бакча. Кеңеш менен мэриянын өзүнүн бөлгөн акчасы бар экен. Ошону да сиздерге көргөзүп коеюн. Кеңеш менен мэрия өзүнө 20 жол акча бөлүптүр. Карасаңыздар, РООду 1 жол акча алыптыр. Бул жана камера орнотуулар боюнча. ФАП 1 жолу кичине 50 миң сом которулуптур. Начар иштеп атат. Аткаруу бийлик өтө начар иштеп атат. Неге? Мону көрдүңүздөрбү? РООду мамлекеттик макамдагы орган. Анын функциясын алып атабыз. Мэрия өзүнүн мынакей иш аткарганда аз келгенсиз мына канча жол аткарылбай. Өздөрүнө монча жолу bunun içinde kağıt, ruçka, büttüğü var. Yok tengilmeyince özünü öyle böyle odat, akça karajattıçı. Kreslo, parta depçi, iş kılaylı bilinci. Benim aytkanımda bulçu. Harbiyalık bağıtta bıçuğanlar, 4 tane yol akça böyle odat da, muzika, tam, jaştar sayasatın жүргүзүүгө 4 tane yol böyle. Sportko 7 tane yol böyle odat. Yani aldardı kiçine akça. Buna bayramga 10 yol böyle odat. Урматтуу депутаттар, сиздерге эми түшүнүктүү болду окшойт. Андан сырткары баса кете турган маселе мына СЕОПко эмне үчүн көңүлүм буруп атам? Инвестиция боюнча 0. Аткаруу бийлигинен көрдүңүздөр бир инвестиция. Инвестициянын багыттарын айтып берейин. USAID, EBR, Европейский банк, МВФ, АРЕС, АСАФа, Стимгрант, Спецфонд, Институт политики развития, германский, японский гранттар могул жерден bir проект жазылган жок. Көрдүңүздөр жазылган. Мен эми сиздерге сөзүмдүн аягында айткым келет да, урматтуу депутаттар. 2022 жылда мен аткаруу бийлигине 0 деген баа коём. Инвестиция 0. Бюджеттин аткарылышында 45 жол артка кайрылды маселе. Ошон үчүн айтып атам, түшүндүрө албай койдум мен Чыңгыз мырзага дачы, планыңды даярдап кел. Алдын ала 1 жыл сүйлөшүп кел. Мектептин мугалимдери менен 1 жыл сүйлөш. Алдына программа берсин. Туруп туруп эле тогурганда эле чыга калат. Мага бул керек, тиги керек. Андай кылбайлы, планга кирейли. Жол турат бул жерде. Электр чуалгылары турат. Электр чуалгылары сиздерге айта кетейин, бул жерде жазбай калдым. Экеле жолу бөлүптүрбүз электр чуалгыларынын акчаны. Жашылдандыруу бар. 24 багытты өзүңүздөр окуп алыңыздар. Мен жетишпей калдым. Бирок бул жерде көрдүңүздөр 11 эле багытта анын көлөмдүүсү мектеп бала бакча. Биз функцияларын алып атабыз, мамлекеттик мекемелердин функциясын алып алдык. Баары өзүбүз эле кылып атабыз да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бюджет үнөмдөйлүү, бюджетти мындай эл көрө турган, эл көзүнө илине турган жумушчу орундарды даярдап, инвестиция тармагында көп иш кылайлы. Мен мэр менен вице-мэрдин экөөнүн бириктиргенде дагы 50% иштеп атканын айтып атам. Бириктиргенде экөөнүнчү. Инвестиция менен толукканды иштеш керек азыркы мэрчи. Инвестиция менен башын чыгарбаш керек, агый көгүй ошол жака жөнөтүш керек. Ошон үчүн мен GPS-ти да сунуштап атам эмки маселелергечи. GPS-ти коёйлу, канча жака барып атат, ким менен жолугуп атат, анан кийин биз дагы көрүп турайлы, кайка барды, эмне болду. Мен билем, ишти ашырайын деп атат. Бирок биз ушундай бир жардам берип атам да, мен дагы жардам берип атам. Бул менин жардамым деп эсептейм да, мына анализ чыгарып берип атам. Урматтуу депутаттар, биз ошон үчүн Кудай буйрса өзүңүздөр ойлонуп, досканы карап, бааңыздарды бересиздер деп терең ишенем. Андан сырткары мен мыйзамдуулук боюнча бир аз айта кетейин бул жердечи. Бул жерге да жаза чыккан. Мыйзамдуулук боюнча биз так могул жерде 14 соттошо турган объект азыркы күндө турат да. Мини футбол, Эмаком, Токтогул жазуу, Фонтан, Исраилов менен 24К, алдагы бүт Нанзавод, 32-чи дом, очистное сооружение, производственный көчөсү, жайкы дискотека, Алымкан соода түйүнү, камхоз, автобекет, бут комбинат, жайкы кинотеатр. Мен жакынкы убакта атап чыккан мекемелер соттошо турган. Бирок бул жаатта мындай алышып атат. Бирок мындай убакыт тест алат. Алгылыктуу ишин көрүнөт. Эми мыйзам боюнча, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Социалдык түйүндөрдө да, мына WhatsApp группада да мени кандай эми айтпаганга аргам жок болуп атат. Урматтуу депутаттар, мен кастыкты каалабайм. Бирок бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги менен
башкаруу бийлиги экөө карама каршы келип атат. Эмне десеңиздер, кылдандыктардын үй бүлөсү бул жерде турганычы. Мына баласы бул жерде отурат. Жок, мына көргөзүп коеюн. Баласы бул жакта отурат, атасы бул жакта отурат. Бул мыйзамга дагы бул мындай мыйзамга дагы мен депутаттар кайрылып атам, аны анализдин өзүңүздөр чыгарасыздар. Мен айтып коюшум керек. Мыйзамга дагы моралдык укукка да туура келбейт. Анткени мына мен өзүмдүн азыр мондай сунуштарым менен өзүмдүн программам менен келип атам, бирок эмнегедир мени буттан чалып атат, көрүп атасыздар. Бул деген түздөн түз менин укугум бузулуп атат, менин элимдин укугу бузулуп атат, мени шайлаган адамдардынчы. Ошон үчүн Кудай буйрса Сапар Токоевич менин сөздөрүм баарын эске алат болуш керек. Же аткаруу бийлигинде, же башкаруу бийлигинде үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербейли. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анализ кылып аласыздар. Урматтуу депутаттар, урматтуу Болот Мушанаевич, сиз менде туура маселеге мисал келтирдиңиз. Анан жана айтып атпайсызбы? Бала бакчага канча 64 деп турабы? Бала бакчага мамлекеттик мекемелерге мэрия акча которуп атыпчы. Өзү мыйзам бар да, бала бакча местный бюджеттен каралыш керек деген. Жана Ровудуга акча которулуп атат, себептеринде бул безопасный город деп, бул по республике правительстводан келген эме бар. Безопасный городда не только Ровуду, но и местный, жергиликтүү айыл өкмөт, өзүн өзү көрүү башкаруу органдар бүт жардам бериш керек дегенчи. Анан жанагы инвестиция тартыш керек деген боюнча мен сизге толук кошулуп кетем. Бул маселе боюнча кечээ бюджет комиссиясында 3 аралыгында бул вопрос боюнча биз мэр менен сүйлөшүп, мен да мэрге бул предложение кылып, именно уже инвестиция тартуу боюнча штат ачыппы, эмне кылып ушул жагында ишти алдыга жүргүзүңүз деп биз да указание сыяктуу кылып бергенбиз. Бул баягы Ровудуга бала бакчага бөлүнгөндө, эгер действительно Ровуду бала бакчага мамлекеттик мекемелерге местный бюджеттен каралбасын десе, биз деле бөлбөй коет элек. Анан могу бала бакчага 64 жолу, анан тияка бир жолу эмеге дегенге мен туура эле көрөм. Сиздин айтканыңыз эмеңизчи, предложениеңиз. Объектте просто мен сизге каршы чыкканда болбойн. Жалпы эл дагы ошо эме дагы билип алсын да. Безопасный город боюнча правительстводон токтом чыккан мындан бир 7-8 жыл мурун. Сапар Токоевич. Урматтуу депутаттар, жакшы алдыда бир выступлениени уктуп, мен сизге кайрылып келет элем. Жалпы эле депутаттарга аткаруу бийлиги, мэрия аткаруу бийлиги экенин дагы жолу эми өзүңүздөр деле билесиздер. Болсо Ушбек сиздин эсиңизге салып коеюн. Биз сиздердин ушу бөлүп берген бюджеттик каражатты бөлүп берген боюнча биз иш алып барабыз. Анан ушу мектепке бериш керек дегенге билбейм. Сиздин деле балким балаңыз Токтогул шаарында садикке же мектепке барбайт болуш керек. Бул көйгөйлүү маселелерге комитеттер карап берген бюджет менен биз иш алып барып атабыз. Биз андан чыккан катыбыз да жок. Кийинки ыңгайлуу шарт ишканасы боюнча элдик жыйында дагы ушундай бир сөз айттыңыз. Мен сизге чыгып эле айттым, мен популист болгум келген жок. Бирок сизге жеке айтып коеюн дедим. Ушу ыңгайлуу шартты жакшы предложениялар кылып келатасыз. Мен сизди ошол ыңгайлуу шарттын жетекчиси катары көрөм. Ошол жерге барып тартып бериңиз деп сунуш бердим. Азыр деле ошол сунуш күчүндө, ошол жерди тартып бериңиз. Сиздей күчтүү бизге кадр керек. Анан кландык деп бирөөгө мындай акарат келтирип атасыз. Эми бул жериңиз жеке сиздин абериңизде калсын. Кылданов Максат Сапарович шайлоо жолу менен сиздердин араңызда депутат болуп отурат. А мен кийин тестированияны өтүп мыйзамдуу жол менен бийликке келип атам, кызматка келип атам. Анан сизди басбырлап, базып, бутуңуздан чалып аткан фактыларды ачык айтып көрсөтүңүз. Эми бул туура эмес, маалыматты эле жалпылатып бере бергениңиз туура эмес да негизи. Бут тозуу деп камераны көргөндө түздүү өзгөрүүлөрдүн баардыгы эле белгилүү, билип эле турабыз.
биринчиден айта кетейин, мурунку болуп мэрди депутаттар шайлабайт, жакшы билесиздер, туурабы? Шайлап алып келип дегенге алып барып да, мунун оючу. Анан экинчиден мен мэр келгиче 2 ай же 3 ай мурун элдин шайлоосу менен, элдин добушу менен келген депутат катары араңыздарда отурам. Бул баарыбызга белгилүү. Айдан ачык нерсе да. Анан бут тозу боюнча айтайын. Бир факт бар, Болот мырза. Мен сизди мынтип же болбосо мынтип бут тозу болуп атат, же иш аткарбаганга мүмкүнчүлүк бербей атат деген. Бул жалаа, калп элге бир информация жеткирүү. Анан мыйзамга туура келбейт. Мыйзамды көрсөтүп бериңиз, кай жерге туура келбейт. Мен ошого баш ийейин. Башка сөзүм жок ушул эле. Аз бул жерде жакшы комустан келишинче аракет кылып, жакшы бир ушу токтогулдун өнүгүшүнө бир жакшы жол менен барсак экен деген жакшы сунушуңузду бердиңиз да. Анан ушул жерден могу мектептерге канча 64 жолу бөлүнүп деп ушундай болуп аткан маселелерчи. Анан менде суроо да, ушу бөлүнгөндөр туура эмес бөлүнгөнбү деген суроо болот да мендечи. Рахмат, жооп берейинби? Бул эми мен аткаруу бийлигинин багыттары боюнча көргөз берип атам да. Анан балансты көргөз берип атам. Баланс. Бир жакка көбүрөөк кетип калып, бир жакка азыраак кетип калып деп анан жана биздин жергиликтүү өзүн башкарууда мыйзам жазылып турбайбы? 24 багыттуу иштегиле депчи. Андан сырткары киреше булактарын анча-мынча функцияларды, мамлекет кыла турган функцияларды муниципалдыкка өткөрүлүп атабыз. Ошол эле мисалы жанагы безопасный город боюнча эми талаштуу маселелер көп да ичиндечи. Ошолордун баланстарын айтып атам, туура эмес болуп атат. Андан сырткары жанагы СЕОП социалдык экономикалык өнүктүрүү программасычы ошону баса белгилеп атам да. СЕОПко көңүл бурулбай атат. Баягы айтып атам го, эртең менен көз тушалап келип эле биз маселени кийгизип атабыз да. Ошон үчүн программа жоктун айынан, айла жок, акчаны каяка бөлөбүз. Мектепке бөлөрөйлү болуп, мектепке бөлүнүп кетип атат да. Мектеп, бала бакча деп. Анан ал дагы мындай жылдын башында деп атам да, программа киргизип, мисалы 3 мектеп азыр 2024-кө азыр алып келсин сунуштарын деп атам да. Можно же мэр өзүнүз айтса болот да, бир эле сөздөрүн. Жылдын башына алып кел, анан кийин сумманы карап, мунуңду тиги 10 жылдык, 20 жылдыкта ал деп кеңешип дегендей анча-мынча маселени анан билбейм эми. Тим койсоң баягы жаш баланын подгузнигине чейин алдырган атабыз да, мындайча айткандачы. Эми кичине багыттуу, ар тармактуу эл үчүн иштесекпи деген ой деле айттым. Анализ чыгардым, анализ. СЕОП менен иштейли деп ошого түртүп баратам да мен, СЕОПко баргыла, чоңураак проекттер дагы ишке ашырайлы деп. Анан жолду атайын мисал кыла кеттим да, мисалы. Көрдүңүзгө канча километр жол, эми 10% асфальт жол болуп атат. Ошолорду белгилеп кетип атам да. Кыскача. Демек бул мектеп, садиктер ушу Токтогул шаарында жайгашкан мектеп, садиктер жергиликтүү бюджеттен каржылангандан кийин эч бир мындай кымтыксыз бөлүнгөнгө туура келет да. Мисалы мектептердин текущий ремонтторуна жана материал майдача тряпка, самын алганын ага обязательно бөлүш керек экен. Бөлбөгөнгө эми жок экен да. Ошон үчүн бизде мектеп, садиктер көп да, ошон үчүн анау саны ошо көп болуп атат деп ойлойм да. Анан сиздин берип аткан сунушуңуз деле мен муну жаман дебейм, жакшы сунуш экен, бирок мэрия баягы жакшы бир ушу Токтогул шаарына пайдасы тие турган жакшы бир жумуштарды астына ала ойлонуп, астына ала планировать этип, депутаттарга алып келип салса деген максатта айттыңыз, бирок ушу сиз көрсөтүп кеткен каралган акчалар боюнча мен ушунун баардыгы туура эмес дегенге мен сизге кошулбайм. Бул жерден бөлө турган, обязательно бөлө турган дагы жерлерибиз бар, обязательно бөлүнөт, садикке бөлүнөт, мектепке бөлүнөт, анан жана безопасный город деген. Могу бизде мамлекеттен ар кандай жанагындай буйруктар келет, приказдар келет, жана Кенже экен айтып кетти го. Келип туруп мэрияга жүктөйт да. Силер моуну кылышыңар керек, безопасный город деп. Безопасный городду кылыш үчүн мэрия кайра кеңештен акча сурайт да. Анан биз ошо бөлүп берген акчанын негизинде салынып атат деп ойлойм да. Болду, ошону эле суралайын дегем. Сизге да кошумчалап жооп берип коеюн монучу. Аткарылган жумуштарды 45-ин көргөзүп атам да. Анан эми сиз сурап калдыңыз, могу жерде мына акыркы экономиядан келген 30 миллионду мен өзүм анализ кылып чыгып атам да. 75 орунду бала бакчасынын курулушуна деп 11 миллион,
экономиялык келип атат кайрачы. Кача аткарылыш эле план боюнча билесиң да. Видео көзөмөл орнотууда 541 миң сом артка кайрылып келип атат. Шакир көчөсү менен Сүйөркулов көчөсүнүн кесилишинде рести баягы сиздин иштеген мекемеңиздин алдын бир аз гүлдөтөбүз деген сквер кылабыз деп 300 миң сом которулуп атат. Андан бул жерде КО техникасын алууда 2.956 миллион 2 миллион 956 миң сом кайра артка келип атат. Бобкет техникасын алууда миллион сом артка келип атат. Эффективдүүлүк жок болуп атат деп атам да. 45 маселе артка кайрылып келип атат. Анда отурумубуз эмне болуп атат? Эффективдүүлүк жок болуп атат. Бөлөбүз, кайрат келип калат. План жок да. План жок, ошон үчүн план менен кылайлы деп атам эчтечи. Бөлөлү кайра келип, бөлөлү жиндибизби биз ошо отурум болуп убактыбызды коротуп, анан кетип келип талап кылайлы деп атабыз да. Ошо рахмат. Эми кадыр кетиңиз. Мен урматтуу депутаттар Кадырбек менен Болот Согушбек бири-бирине түшүнбөстүгүнө кошумча кылып коеюн дедим да. Урмат Кадырбек деле мисалы үчүн туурасын айтып атат. Болот Согушбек деле туура жагын айтып атат да. Мен жеке оюм сүйөк деген нерсе көңүл бурбай атасыңар деп Болот Согушбек чырылып атат да. Эми 2023 жыл жаңы башталып атат да. Эми буга чейин кандай болгонун билбейбиз, бирок мындан аркысын мен сунушум эле да 24 күн сүйөктү 6 айлыкта же 9 айлыкта мэрия алып келсе. Ошондо туура болот да. Анан 23-тө башталбай 24 күн сураштагы тура эмес да Согушбекович. Кечиресиз сөзүңүздү берген туура эмес сүйлөп аткан болсом, бирок негизи ошол өзү 3 ай болсо деле жетишсе керек сүйөккөчү менин оюмда жеке. Ушуну 9 айлыкта мэрия ушуну эске алып койсоңуздар. 24кө 3 ай мурун, 6 ай мурун сүйөккө план алып келсеңиздер, ошондо иш туура болуп кетет да. Жеке оюм. Мен Саламат Качканкулова жооп берип койду. Бул 4-чү пунктта как раз ошол 2023-2027 жылдардагы социалдык экономикалык өнүгүү иш-чаралар, иш планыбыз каралат. Бул жок деп эле эми туура түшүнөм. Возможно, көңүл бурбай калдыңыздар. Бул жерде бар, азыр ушул окуп да берет, ошону токтомдоштуруп бекитип беришиңиздерге. Биз ошол өнүгүү программасынан сырткары эч кандай иш алып бара албайбыз. Күч бардыгы ошо өнүгүү программанын негизинде. Анан жана артка кайрылып келип аткан боюнча эми экономия болуп кайрылып келсе, ал биз эми бөлүп атканда деле айтып атпайлыбы? Сметчигибиз жок. Болжолдуу түрдө акча карап атабыз. Ал экономия болуп кайрылып келген акчадан биз коркпошубуз керек. Ал бизге кайра келип атат. Ал кайра перераспределение болуп бөлүнүп, кайра башка бир пайдалуу жумуштарга иштелип атат. Ал эми бобкет боюнча айтып кетейин, Кытай жабылып турат. Ошол техникалар келбейт экен азыркы убакта. Аны жөн эле коюп коюп эле мындай кармап тургандан көрө кайра ошол акча максаттуу иштеп кетсин деп кайра бюджетке бөлгөнгө биз алып келип атабыз. Аны кармап туруп алган жокпуз. Кайра ошол акча мэриянын бир жакшы, бир пайдалуу иштерине бөлүнүп үчүн кайра келип атат. Айтайын деген жана эффектүүлүк деген нерседе сапарда коебуз. Мисалы үчүн 2022-де, мисалы үчүн 2022-ге чейин граница жабылган да. Ал жөнүндө маалыматыңыздар бар болуп турабы? Мисалы, Бобтекти ошол нерселер кандай болуп калат анан? Тобокелге салып алып келип алабыз деген максатта болуп калган, кандай болуп калат? Biz bagı akça böldürgönden keyin ошол iş boyunca iş alıp bardыk jabık eken 6 ayдын içinde dagı gelbeydi eken например. Эми 2023'tün 6 aylık planında da karap al negizi teknika gerek. Bирок келбей аткан техника үчүн акчаны кармап тура бериштин максаты барбы? Биз аны иштете бербейлиби? Бул жерде эме болот, мисалы үчүн кайра акча келип атат деген нерсеге эми мындай түшүнөлү да, биз аны акчаны бир жака которуп жиберип кайра кайтарылган жок. Biz аны ушул максатка карап эле койдук. Эч жака которулган жок. Ал биздин эле бюджетте турган акча. Бекте эме деген жери болуп атат да, биз атын ошол убакыттагы кылына турган зарыл нерселердин убагында, мисалы үчүн Бобтек акча бөлүндү да, например. Ошондо бөлөк жумуштар кылынбай калып кетип атпайбы? Наоборот, ошол убакта ошол жумуштар кылып койсок жакшы болмок беле деген. Эми аны бул жерге сунуштадык. Ошо чечимди чогуу эле кабыл алдык, депутаттар сиздер да. Мунун арасында ошон үчүн жана сүйөк деген нерсеге жакшыраак көңүл бурсак жакшы болот. Мен ошону колдойт элем да, чынындачы. Мен суроом. Депутаттар, мен да Кадырбековичтин сөзүнө кошуп атат, себеби
Сапар Токоевич, сиз сессия даярдап келгенде нерсени сунуш кылганда баардыгын даярдап туруп канча суммада экенин билип туруп анан келип атасыз да бизгечи. Анан кийин бул ушунтип эмес, мисалы Кытай жабылып калыптыр, же Түркүчө жабылып калыптыр деп, светофордо эле былтыр 2 светофор койгондо деле ошол Кытай жабылып турганды күттүк да. Туура. Анан кийин баары сиз мактанууңуз сундолуп болуп атат да, эми Кытай жабылып калса эмне болду, эмне алам дегенде кылып атасыз да. Эми болгону ар бир сессия даярдап келгенде сиз акча ошондой сумма акчаны алып атканда баардыгын даярдап туруп, кайсы фирма бар экен, шаарда ошо өкүлчүлүгү бар бекен, анан ошол жарыша келип туруп, мондой суммада экен, анан биз ошону сүйлөшүп келдик, комиссия түзгүңүздөр, анан ошол жарыша барып алып келели деп айтышыңыз керек эле да. Мен сөзүм ушу болду. Светофор боюнча дагы Кытайда заказ берген, Кытайдан келген жок, бирок Россиядан алдырдык. Россиядан келди. Ошол Чыңгыз мырза светофорду канча күттүк? Светофорду мына Кытай жабып экен деп Чыңгыз мырза айтып атты, акыры российский алып келдик го. Алып келдик, ошол Чыңгыз мырза баарыбыз чогуу болду. Жок, ошо Кытайдан келет деп Кытай жабып экен, Кытай эмес российский деп атпайсызбы? Кытай деп ошондой эле положениеден чыгып, бир нерсени кылардын Кытайдан Хова мусоробуз келген жок, Россиядан КамАЗ алып келип атасыз. Ошондой эле бери карап болуңуз. Эми ошол КамАЗ боюнча мына сессиянын токтому бар. Айтып аткан сөзү айтылат болот. Эми сизге Ховага канча акча бере берсе керек? 3 миллион 700. 3 миллион 700. 3 миллион 700'ün ордуна азыр канча суммада КамАЗ келип калды? 2 миллион 479 миң сум. Так. Буну ким менен кеңешти, сессиянын токтомун неге аттап кеттиңиз? Себеп дегенде өзү назначение кеч керек. Сессиянын токтомунда эмне деп жазылса, эгерде Хова машинасы болсо, Хова машинасы келиш керек. Эмне үчүн КамАЗ машинасы келип калды? Мен силерге айтарым мындай да, урматтуу депутаттар, жана да айттым. Бул мурунку мэрдагы 500 000 сом акчага Toyota Camry служебный машина алам деп туруп, Hyundai машина алып алып туруп, ушу милицияда жүргөн, прокуратурада жүргөн. Мындай случайлар көп болгон. Ошон үчүн мен айтып атам, сессияда эмне айтылса, токтомдун негизинде алыш керек. Кытай жабык болду, балким 1 ай жабык болду. Бираз чоюп турсак болмокпу дейм да. Эми бул техникада иштеп, бул техника по-любому эртең да бул калышы мүмкүн. Акча каралып атканда ушул жерден баардыгыбыз колдогонбуз, сиздин сунушуңузду биз ушундай баардыгыбыз сүйүнгөнбүз. Бизге техника, жаңы техника келет деген мусоробуз депчи. Тилекке каршы ушундай айтып атасыз, граница жабылып калды, биз ары жок ушундай жолго бардык депчи. Ал жактан эконом болуп атат деп. Анан ошондо мен түшүнүгүм боюнча болуп кетти, алдында калды да, биз кереги жок. Болуп кеттен жабык болуп тургандыгын ойлаңыз, азыркыда алынган жок. Анан мен да ошо Болот мырзанын бул жерде мындай да, баягы ар бир адам, ар бир депутат өзүнүн оюн айткан олукту. Болот мырза айтып атат, бир аз эффективдүү иш алып барабыз. Мен Сапар Токоевич, Максат мырза да айтып кетти, мурункусу бар, ортокусу бар дегенде сиз кече эле кеттиңиз, чындыгы. 6 ай болду. 6 ай менен чындыгында мында сиз кандай иштеп атканыңызды бул жактан деле билиш, айтыш кыйын да. Жаңы эле баштадыңыз буюрса. Эми өзүңүз билгендей мына токтоолдо жакшы иштейм деп келип атасыз. Бизге сизге ийгилик каалайбыз. Анан биз ушундай айткан сөздөрүбүздү бир аз эмоция калтырбай туура жагынан кабыл алыңыз. Чындыгында жаңы машина келсе бизге жакшы болмок. Биз эски машинага бизге айтылбай эле келип калып атат бул нерсе чындыгында. Бычууга 500 000 сомду сиз котортуп туруп кайта иштелбей калып калды депчи. Сиздин эми күнөөлөрүңүздү берде көп эле дагы таап берем менчи. Себептен элементарный 500 000 сом шагылга ошол жерде бир депутаттардын баардыгы ушу ыйлактап атты. Аны кечээ шагылды 500 000 освоить эткен жоксуз. Ал эмне деп жооп бересиз, мисалы. Тендер өткөрбөй сизге канча жолу айттык. Шагыл керек, шагыл керек, шагыл керек деп ушул жерде баардыгыбыз ыйлап жүрдүк. Жанагы Курал деген эне аралдык жигит тендерге катышам деп счетун жаппай ал жүрдү декабрда. Анан кийин сиз азыр бүтейип туруп эмоцияга берилип айтып атасыз, сиз бөлгөн 500 000 сомду бычуун крышасын жапканга эметип калды деген түшүнүк болду магачы. Мен ал бычуу менин өзүм жеке үйүм эмес. Ошону туура түшүнүп койдум. Сиз освоить эте албаган 30 миллион сом акча бар былтыркы жылдын эсебинен. Мындай маселе бар да, Сапар Токоевич. Мен Максат Кошкеевичтин сизге айткан сөзүнө сиз кандай түшүнүп атасыз билбейм.
Onu мектепте ошол сессияда холба деп каралган экен да, туурабы? Мен түшүнүм жабапты, мен качпай калдым эле. Анан сиз айтып атасыз, төрага менен кеңештим депчи. Ал сиз деле туура кылдыңыз, эми жоктон көрү алып келип машина иштеси, токтогул элине кызмат кылсын депчи. КамАЗ машинасы келип атат да. Анан мектеп болгону 1 минут мындай болуп атат Сапар Токоевич. Ошо төрөгө айткандай, төрөгө жана Максат Кошкеевич айткандай, кезексиз сессия кылып туруп, ошонун направлениясын изменение кылып коюш керек да, ошондо нарушение закона болбой калат эле. Максат Кошкеевский ошону доказать эте албай атат да, Жанток Бердич. Анан сөз сизге рахмат, отуруп тургуңуздар, суроо жооп бересиз. Сөзгө жазылыңыздар. Сизди жаздым дагы, сөзгө жазылыңыздар. Так, Кияс Нургазиевич. Качаке мен эмени эле суроолойм да, ГСМдичи. Былтыркы жылга 1.844.950 сомдук ГСМ саттырыптырсыздар да, жоба таштандыруларды ташуу боюнчачы. Быйылкы жылга канча литр, канча миллион сомдук жазып атасыздар? Примерный сумма бар дейсиз. ГСМ боюнча намайсылган жокпуз дегенде ГСМ баазы өз орунда турбайт экен. Бул милиардта муниципалдык заказ негизинде калькуляция эзиптелген, калькуляциянын определенный проценти колдонулат. Анан баазы өзүп кетсе көп кетет, баазы болсо азаят. Бул определенный биз божомол кыла албайт экенбиз. Былтыр кылган иштин ар эмеси ушу калькуляцияда заложенный да. Моунча процент ГСМди салыш керек. Биз сиздерди колдоп, жаңы техникаларды алып берип аткандан кийин кайра эле баягы минуска кетпешибиз керек. Сиздер бизден дагы субсидия сурап келесиздер, наркы берип аласыздар. Биздин бюджет тартыш болуп аткандан кийин, раз колдоп жаңы техника менен камсыз кылып берип аткандан кийин, ал жактарды эсептеп, жакшы бир расчеттор менен жылдын жыйынтыгын плюсовой расчетко чыгышыбыз керек. Азыр бул жерде биз мен лично көрө алган жокмун ГСМдин суммасынчы. Берке баягы мусордун квадрат метрин, кубтарын калькуляциялап аябай жакшы чыгарыптырсыздар дагы. Именно бензиндин, солярканын акчаларын мындай жыйынтыктап көрсөтпөй турсуздар да, эч көрө алган жокмун. Ошол менин суроом. Карап чыгалы кийин келгенде Сапар Токоевич ошол ГСМ боюнча обязательно эме кылалы, экономияга баралы. Качеге сиз анын расходун эсептеп көрдүңүзбү? Ооба, мен объем менен эле мен салыштырып көрдүм, расход кеткенинчи. Берки машиналар жүзүнө канча жыл? Алар 28. 28 ми? Бул машина жүзүнө 25 жыл. Сиз азыр биз аны эсептеп көрмөкпүз да. Аны комиссионго канча кетет, аны эсептейбиз. Бул деген бир мосту механик болгонуңуз менен мындай ажырбаңыз жакшы жоктугун билгинип атасыз. Бул көчөнүн кайзыгы чыгына да болсо билет да. Билем. Кайзыгы чыгына дагы жакшы айттыңыз. Контейнерлерди өзү жүктөй алат. Берки машинага 4 киши иштеп, үстүнө 2 киши жийип жүрсө, бул 2 киши салып берет, калганын автоматически өзү жыйнап алып кетип пресстеп кете берет. Бул жагынан экономия. Сиздер билбей туруп, туура эмес маалымат берип атасыз деп туруп. Жок, мен ошону булнады койдук деген ойду айттым мен. Жүзүнө 25 литр жетти. Айсаңыз бир 22 эски тариф менен чогулду, кожомкадан. Жаңы өткөндө. Жок, жаңы быйылдан баштап. Жаңы табысыңызга 20 айга 22 бизде 160 миң алыс чогулду му? Ушул кожомкадан. Төлөмдү. Төлөм 22 жылда тызына эмелерди бөлө албай калды. Жеке ишканалар эмелердики ишкерлердики кошулуп кеткен ошо 1 миллион 5 канча деп жүрөбүз. Ошо жактан ушундай кийинки 22 жылдыкын досконально бөлдүк да. Бул жерде Булут Трейд деген компания. Стол жасаптырсыздар, Булут Трейд деген. Жаңы 4250. Жаңы ишкана. Кийинкиде шкаф, анан стол деп коюптурсуздар да 66 миң. Канча стол алынды, расшифровка кылып атпыздар, эчтеке жок. Шкаф,
ошолор экөөнүн бириктиринде 113.250 сом ошо шкаф стол алып коюштур да. Канча кабинет, канча стол алды жазылып атты да. 2 стол, 2 шкаф жазылган. Стулдар канча, ошолор да толук мебелдер. Анан неме? Таза сууга кече жактан сиздерге ыңгай шартта суу киргиздиңиздер да? Кайсы каражаттан бери ал суу? Аны каражаттан дегенде менен киргизип алдык. Суудан жүзөдүк, айыкта суу жок экен. Да булаган жок деп эле бооска киргизип койдук. Эмеге келишим негизинде жасалды, экран жасап берди. Канча сом расход болушу деди? Мен таппадым. Ошону да могу беришке керек. Примерно айтып коюңуз. Бул счеттон кеткен неме да, киргизип. Счеттон кеткен? Бул биздин счеттон кеткен неме да, акча да ошон үчүн эме. Счеттон кетип атат, ошо счеттон кеткенди эмне үчүн сиздер көрсөтө албайсыздар? Ошо кеткен чыгым деле сурап атат. Чыгым ал биздин жаныбыздан кеткен жок, биздин счеттон. Аласкар аке өзү чыгарып өзү бүтүрдү. Аласкар аке өзүнүн ишине счету бар. Өзү жанынан бүтүрдү, тургулап келди да, анан бул эмеге кирбейт ал биздин эмеге. Мындай өзүмүн ишканалар спонсорский келип бията тийген жок. Депутаттар качка отурууда жооп беребиз. Былтыркы жылы канча айрым алдыңыздар эле? Муниципальный заказ 22 жылга 6 миллион 750.897 сом. 6 миллион 750.897 сом. Быйылкы жылга 10 миллион 453.136 сууга таштады. Эмнеге көтөрүлүп атат? Былтыркы штатный единицасы канча эле общий? Мындай шарт. 30 адам болчу. Эмне үчүн 33 болуп атат быйыл? 34 болуп атат себебинде рабочийлерди көбөйттүк, техник ошончолук көп болуп атат. Анан кийин баягыда сиздерден да бир сунуштар түшкөн. Мына жакка өзүнчө участок бөлүп берип, бир кишини койсокпу дегенде ошол эмеге ыңгайлаштырды. 2 адам кошту рабочийлерден. Былтыр айлык акы рабочийге канча сом эле? Канча деп? Рабочийлердин айлыгы. Былтыр орто эсептен. 11-12. Быйыл 21.859 болду. Ушундай болот да? Начальниктики канча эле былтыр? Эмне үчүн да айдап беребиз? Быйыл 37.646 сом болду начальник. Өзүңөрдү өзү багуу, хозяйство кылып атасыздар. Берген планды канча процент толтурдуңуздар? 93%. Эмнеге толук бүткөн жок? 100%, 110, 120%. Маранбаев баягы 9 айлыкта эме болду да, жылдын эпикте туратканда. Жагы 23-кө 15.000 кишиге түзөбүз деп. Жок, иши жасам 15.000 дедим. Азыр түзөбүзмү? Ал айтып атасыңар? Жок, Birinci kvartalda biz ошону алып бакаласа бүтөбүз. Ошондо 15'ine жетет мен деле мисалы ишенем Где-то 12.000, 11.000 ашып алсак деле жакшыдай да. Бул 7.630 гана эмеден алды. Мынау да 12.000 алсак деле не болот. Плюс болот. Карап атканда бул мына бардыгы ошол эгерде эмесин субсидияны албайм, 15.000 ошон үчүн баары эметип атканда буга эсмек атпайсызбы? Biz davet ettiler, 15 gol bular endi. Bizge de жакшы болду. Bizge de жакшы болду. Азыр Аласкар көз жок болорду. 2 кызматкер алдык деги 2 жерге турганга да отпайсызбы? Биз садовник деп айттык эле. Ошол жерден урматтуу депутаттар баардыгы сунуш берип, азыр мен берип берем, сиз жооп бересиз. Мисалы үчүн азыр биздин стадионубуз азыр кар жаап турат да, билинбейт да. Мисалы күзүндө биз ошол жерде депутаттар болуп, ошол жакта бүткөн иш боюнча баары көрүп келдик да, жана тротуар боюнчачы. Анан келе жатып ошол жерде парктын ичиндеги акыбалын көрдүк да. Ошол убакта баягы мекемелер эме кылды эле, убакыт алып, ушу бир жерде жанагы теректин эле түйүндөгү майда чырпыктар бар го, ошолорду эле кыркып коюптур болду. Ошо тазалап коюштур да.
Анан Айсулуу бизде кеңеште Айсулуу болуп чогуу киноты көрдүк эле. Абдан жакшы көрүнүп калат экен да. Анан кийин ушундай паркты карай турган бизде жашылдандырууну карай турган деле эч ким жок да. Ошон үчүн жерде депутаттардан сунуш болгон да. А сиз билбейт экенсиз, ал боюнча сизде маалымат жок экен да. Жөн эле экөөнү киргиздик анан бирөө жаштар аллеясы турат, бирөө ДКга турат деп атпайсызбы? Антпек конкретно айтсаңыз, садовник экөө. Сезонный мынча айдан мынча айга чейин иштейт депчи. Ушуну эске алыңыздар да. Алардын иши ошош керек, только паркты жашылдандыруу боюнча иш алып барыш керек да. Бул деле депутаттардын сунушу менен болгон иш да. Арас Каракетовдо бир начальник болгонсо кайсы жыл болдуңуз? 18. 18 жылы Абдис Жоркулов көчөсү, Ленин көчөсү. Бардак болуп кетти да али кечейинчи. Башка район, микрорайондордун элдери 2 жумада бир чыгарат, Абдис Жоркулов көчөсү күнүгө чыгарат. Таштандырдычы. Булар башка ак сөөк же кандай, булар эмне чара көрбөйсүздөр? Ушу эрте менен ушу биздин Токтогул шаарына киргенге 100% ошо эмечи, башка куда сөөкөлөт, башка коноктор келет. Ушу киргенде эле ушу ал эле көчө эмес, Абдис Жоркулов аркы көчөлөрдөн келип туруп эрте менен 7-де көрсөңүздөр бүт таштандылар турат да. Ушуну кандай чара көрөсүз? Ушу сизди тааныгандан бери айтып келатам да. Ушу келишим түзүңүз, айтыңыз, штраф салыңыз деп эле келатам да. Биринчи суроом. Экинчи суроом, Нива автомашинасы канча бензин жейт? Ушу Нива машинасын аукционго коюп туруп, азыр мен айтып берем. Аукционго коюп туруп, сатып туруп бир чакан эле багы жанагы рабочийлер бата турган бир машина албайсыздар экономичный, жанагы өзбекстанский машина болуп ушундай. Нива деген көп жейт. 15-16 литр күнүгө жейт. Жок дегенде 100-дөчү. Так, анан тарификация боюнча быйыл 40 сомго көтөрүлдү. Эл эмне деп атат? Көтөрөт бекен, көтөрбөйт экен, ушуну бир анализ кылдыңыздарбы? Договорлорду апарып чыштап койдуңуздар, бирок кол койдурган жоксуздар. Койду атасыздар. Ушул 3 суроого жооп бериңизчи. Анализ кылып атабыз, биздин кеткендерден жаккаттан сурап атабыз, көчөдө кудуртуганда сурап атабыз. Көпчүлүгү эле макул. Эми билинбеген чыгат экен. Но көпчүлүгү тазалыкты колдой эле атышат. Жакшы деп алдыбыз, силердин кашына балдар иштеген деле көрүп атышат, не кылып атышат. Ал жагы жакшы эле. Аны эми анча-мынча жанагы түшүндү иштерин билебиз. Жо, Абдис Жоркулов көчөсүн качанкы илетке келтиресиз? Сессияда сөз бериңизчи. Эл менен сүйлөшүп, аябай жаман көрүнүшүп экен да негизичи. Ушуну сөз бериңизчи мына эме катары, азыр ИО начальник катары өзүңүз да жакшы иштейсиз. Мына бир сөз бериңизчи. Ушу 1-2 айдын ичинде ушу эл менен сүйлөшүп туруп, ушул жерде өзүм түндө болсо да кармап, оштрафовать этип, уяткар кылып, Facebook'a чыгарам деп бир сөз бериңизчи. Себептен канча жылдан бери ушу Абдис Жоркулов көчөсү бизди аябай уят кылып атат да. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Мақсат Қошкеевич. Абдан туура маселе көтөрүлдү. Бул шаарыбыздын эң борбордук көчөсү, Сүйөркулов көчөсү. Сиз айтканда ак сөөктөр жашайбызбы деп ойлоп кетип атам. Мен да күнүгө мусорубузду алып чыгат да. Бул боюнча мен ошол Ленин көчөнүн жашоочусу катары бир нече жолу жарандарга айттым. Мен сен мэрияда иштеп калдың, сен кыйын болдуңбу деген сөздөрдү угуп, улууланып тажап деле калдым. Мен фото, видео фиксация кылайын дедим, просто менин компетенцияма кирбей калат. Муну мындай кыласыздар, укук бузуулар кодексинин негизинде белгиленбеген жерге таштанды таштоо менен дежурт этсеңиздер ошончо биринчи очередде соцпомощь иштеген үмүттөгөн эжен карабайсыздар. Түнкү саат 11-12-де күнүгө алып чыгат Ленин көчөгө, андан тышкары наркы өтүп бар, бетке өтүп бар. Анан сиздер камера коюп атасыздар. Камераңыздар туура эмес жерге коюп атасыздар. Могу парктын жанындагы именно урналарга камера коюп. Себеби кодексте жазылган. Белгиленбеген жерге таштанды таштоо депчи. Ал жерде ящиктер коюлуп турат, белгиленип турат. Сиздер айыппул сала албайсыздар. Ошондуктан соттун жанына бирим кылып ушу Ленин көчөгүнө бир нече жолу камера эметип, 1-2 дежурство уюштуруп, өзү 1-2 жолу айыппул салынгандан жарандар түшүнөт да. Анан бир, экинчиден сиздер ыңгайлуу шарт түзүп берип атасыздар ошо Сүйөркулов жашоочусуна. Күнүгө чыгарып койсо күнүгө алып кетип атат. Чыгарбай туруп уяткарыш керек. Ушул туура эмес да. Ушул тиги бу деген бир действие кылып атасыздар. А так оңдо соло Сүйөркулов көчөсү бузуулар кодексинин талабына ылайык гана жөнгө салууга мүмкүн. Базарда мисалы үчүн баарыбыз эле билебиз да.
3 kişilik emес de bазар туурабы? Базардын ичи-ичи. Негизги чоң 3 кишиники экен, анан калган жеке Эми ал жекелер беркилерге баш ийбейт да баары бир. Кандай болгонун да туурабы? Мисалы сиздин оюңузда. Бул жерде дифференцированный подход кылыш керек. Ушул базар нээлери менен дагы андан сырткары жеке болгондор менен өзүнчө индивидуальный келишимдер түзүш керек. Калып калгандардын базар определенный жерге гана жооп, калган жерлерде бош өздөрү сатып алган жерлер бар да. Тигилерге баш ийип. Ал ошол именно ошон үчүн сураган себеби ушул болсо да договор түзүлүп атабы депчи. Биз мына бюджетти көбөйтө албай атабыз деп атабыз да. Кайра келип сиздерге күч келип атат. Мусор чыгарып, мен да как Ленин көчөдө жашаган жаран катары Ленин көчөдөгү карап өкпө деген сөздөрдөн мен айтылып көрүп атат да. Ошон үчүн сиздерден суранат элек да. Тырайым протоколдук тапшырма беребизби? Ушул боюнча бир айдын ичинде ушу базардын айланасында өзү көп мусор чыгат да. Негизи базардын ичинде. А базардагы жарандар мисалы үчүн мен үйүндө төлөгөндүр, бирок базардын ичиндеги төлөндү деген буга элекмин да ошол чейин. Ушул жөнүндө дагы баарына протоколдук тапшырма берип, бүттүгү менен бир айдын ичинде договор түзөсүз качаке. Жесткирээк подход кылбасаңыз болбойт да бул нерсеге. Неге дегенде базардагы мусорлар именно базарда көп чыгат да мусор. Бул жагы эткана, бул жагы дешево, овощной дегендей. Ошондой нерселерди договор түзүп, каждый менен, ошондой кылбасак, а то күн сайын и так ошол базардын мусорун чыгарган үчүн Ленин көчөнүн мусорун чыгарып кетип атасыңар. Ошон үчүн айтып атканым да. Туура бул боюнча кошумча дагы отурумда Максат Кошкеевич бир жакшы сунуш киргизген. Биз эми күнүнө башка жактан 2 машина алып кетип атсак, базардан 2 машина чыгып атат. Ошол именно базардагы объем боюнча базарга келишим түзүш керек. Ачканке, сиздин автовышка деп бул кызмат кандай алып көрсөтөт? Жанакы азыр көбүнчө шайлоо үчүн деген калса, баннер берди. Ошондон кандай алып төлөнөт акча? Акчасы кандай алып төлөнөт? Саатына 1,5 миң. Саатына 1,5 миң. А сиз ушунда бир жылга 3462 сом иштедиңиздерби? 2022. А эч ким билдирткен жок, кошулмойдон турдубу ал ушка? Жок, ушка бул эме муниципалдык заказда бар да, муниципалдык заказда тартадык. Анан мында частный да, частный. Шайлоо болду, шайлоодо иштеген жокпу? 3 эле партия элди. 3 эле партия. Ошонун эле акчасы бул жерде. Төккөнү да бул. Банкка бизге счетко. Экинчиден спец одежда деп атасыздар да. А биз ушу мусор чыгып кетип атканда спец одежда деле көргөн жокпуз го. Кийбейт ошондо. Кийбейт. Бир кызыктай көрүнөт да, бир бөлө-бөлө бирөөлөр жүргөндөй сезилет да, ошо тиги машинанын аркасынан жармашып алгандай болупчу. Спец одежда менен кол катуулар менен бүт эле камсыз болгон. Анан кийин эми баягы биз запка алып экенбиз, ушу жакшы мындай ответственный киши болсо жакшынакай качествосын алып келет экен, ал көп көчөдөйт экен. Анан кийин биздин балдар дагы кийип эле атышат, кийип эле анын аазын эле жыртылып калат, же шымы чоң болуп калат, ушунду эле кийип жүрүшөт. Камсыз болушкан. Мына 20 жашында жакшыраак алышыңыздар керек экен. Мен мындай суроодан сомго чыгардыңыздар да, мусордун тарифин. Эми ошону элдерге түшүндүрүү иштери болду. Анан ошо эл карапайым эл кандай карады, туура карады, баардыгы ошого макул болду деп ойлойсузбу? Эл бул 8 жерге чыкты, 8 аймакка. Көбүдөн не кылды, бүткөн эмеден гана чыгышты, калган бүт эле колдоо иши мындай кыйналып алса, кыйын иши тиги бу деп не кылыш колдоо эле атабыз дейт. Дагы да ушундай да. Протокол тапшырмаларга эле кошумча, жана Кыргызста сөз бар го. Өттүгү жокко өзүм барам, салам айт деген нерсени мына эртең жаз келатат. Өзүңүз билесиз, анан күзүндө эле Кенжебек Куканбаевич протокол тапшырма берген, ирригация боюнча, суу боюнча да маселе болуп кетти да. Каналдарды тазалоо боюнча. Анан ушуну да мен эске алып коеюн дедим. Жаз келет, суу жок азыр каналдарда. Ошол арыктар, каналдарда суу жок, арыктарды тазалап,
бүтөп жамап дегендей. Анан жазында ушу кененирээк токтолдун элине сууга кененирээк болсун деп протокол тапшырма берилген, күзүндө элечи, бирок бул аткарылган жок. Ошо менен эске алып койдум. Карусел маселеси эмне болуп атат? Ошого жооп келген жок деп атпайсыз? Жооп бере аласызбы ошол тууралуу? Аны биз бир отурумда, по-моему, же сессияда точно айта албайм, сатыкка коюп, ушул бир какой-то пайдалуу жагын карайлы деген маселе жаралып айтылганда, анан ошонун жыйынтыгын азыр жооп бере аласызбы? Ошо кандай иш чаралар жүрүп атат ушул тууралуу? Независимый оценщик келип тендерге койгонбуз. Оценщик утуп келип баасын чыгарган. Кайра биз ошону жарыяладык. Эч ким келбей атат. Баасы тактап айта аласызбы? Баасын 1 миллиондон ашыгыраак коюп койду да. Анан эми юрист кеңешти эле канча процентке эгер бир жарыялаганда утпаса түшүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ошол түшүрүп туруп кайра дагы беребиз. Азыр мына протоколдук анализ боюнча Болот Согушбековичтин анализин жакшы деп мындай алгылыктуу деп кийинки бир сунуш кылгым келип атат да. Себеби биз депутаттар сессияда протоколдук тапшырма беребиз. Аткарылган аткарылат, аткарылган аткарылбай калат. Анан мондай ачык айкын жазылып, мынога аткарылды, мынога аткарылган жок протокол тапшырма деп анализ берилип турса, мэриянын дагы, аткаруу бийлигинин дагы бул депутаттардын биз эми элдин үнүн жеткирип, элдин талабын айтабыз да. Анан булар дагы, аткаруу бийлиги дагы ушундай анализ ар бир сессияда берилип турса, ал берилип туруп анализди берүү жагын мен ойлойт элем, ошо аппарат жетекчи Саламат Качканкуловна такай бейти да. Биз депутаттар ар кимибиз жумушубуз менен болуп калабыз. Анан тийиштүү Сапар Токоевич, тийиштүү киши ошо тапшырманы, протокол тапшырма алган тийиштүү киши Саламат Качканкуловнага убара кылдырбай, артынан чуркатпай, мыногу маселе протокол тапшырма аткарылды, мыногу аткарылды десе, анан кийинки сессияларда ошо протоколдук тапшырмалардын жыйынтыгын биз Саламат Качканкуловдон алып турсак кандай дейсиздер, а? Мындай ачык айкын кылып. Бүтүрөлү бүтүп калдык. Анда урматтуу депутаттар, мынакей бүгүнкү сессияда Токтогул шаарынын мэри Сапар Кылданычтын отчетун уктуп, суроо жооп менен да тактап алдык. Баарыбыздарга эле ачык айкын болду. Анда эмесе ушул маселе боюнча Токтогул шаарынын мэри Сапар Токоевичтин ишине баа берүүнү добушта коебуз. Добушта канааттандырарлык, анан канааттандырарлык эмес деп эки анан бул жерде мындай да баарыбызга эле белгилүү, канааттандырарлык деп кол көтөргөндөр экинчи жолу кайра кийинкисине кол көтөрөбүз. Эми ал түшүнүктүү эле да, ушул жагын эметип коюңуздар. Анан мен бир эмени эметип коеюн, бул жерде 1 жылдык отчетко баа берип атабыз. Сапар Токоевич 6 ай болду иштегениңизге, сизге 6 айдын. Бул дагы жылда 5 айга баа берилип калат да. 5 айга баа берилип калат да. Эмесе добушта коеюн, Токтогул шаарынын мэри Сапар Токоевичтин бүгүнкү сессияда берген отчетту канааттандырарлык деген депутаттар кол көтөрүп коюңуздар. Канааттандырарлык 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мен калыс азыр бир минут. 16 макул. Калыстар барбы? Калыстар. Калыс 2. 3. Максат Кошкевич дагы 4 калыс. Сиз дагы 5 калыс. Калыс, каршы. Каршылар да бар. Кол көтөрүп коюңуздар. Канааттандырарлык эмес. Жокпу? Чыкпай каласызбы? 21. Бул да чыкпай калыс да коебуз. 5 ай эске алып, урматтуу депутаттар, анда өзүбүзгө калысты көтөргөн бул бара периодду полный 1 жылдыкты алып атабыз. Болот туриштин да көп кемчиликтери бар. Андан кийин иштеген, анан жанагы сиздин мэрияңыздын планы 110% аткарылды. Андан сөз жок. Бирок жана ыңгайлуу шарт менен водоканал боюнча ушул маселе болуп атат. Ошондо туура түшүнөлү бири-бирибизгечи. Урматтуу депутаттар, мен жыйынтыгын айтып койгойлу, ушу азыркы добуш берүүнүн. Демек, Токтогул шаарынын мэри Сапар Токоевичтин отчету 16 добуш менен канааттандырарлык деп табылды. Абас катары берилген.
актайм кудакасы. Анан кийин инвестиция тартуу боюнча чыныбек менен да иштерди алып барып атабыз. Кудакасы сессия бүткөндөн кийин эми бир бутун Бишкекте болуш керек экен негизичи. Бирок иш ошончалык көбүнөн чыга да калбайсың да. Бул боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ал киши мына өзүбүздүн арабызда мына Мирбек Табалдыевич жогорку эң эле жеткен жерине чейин киргизем деген дагы бир жакшы ойлорду айтыптыр. Кудай кааласа аракет бар. Мен да өзүм тарабым менен киребиз дагы. Таза сууну, канализацияны тездетпесек, улам жылдан жылга узара берсе, элибиз күтө албайт. Ушунча күттү, мындан аркы мындай созуп турганга убактыбыз да жок да. Бул боюнча иштерди алып барабыз биргеликте. Анан ар кимиңиздердин дагы колдооңуздар керек, урматтуу депутаттар. Мына Мирбек Табалдыевич эгерде ошол ушу жакшы жогорку кабинеттерге чейин киргизип койсо, мен дагы ошондой аракеттерди кылсам, бул маселе чечилип калса, таза суу жана саркындуу суулар боюнча маселелерибиз эртелеп чечилип калат деген ойдомун. Башка инвестиция боюнча дагы толук иш алып бара беребиз. Жанагындай тренингтерди өткөн инвестиция тартуу боюнча ушундай бир окууларга сиздер каражат карап бердиңиздер. Ал боюнча ошо каражатты максаттуу пайдаланып, ошол жерге окутуп, кантип тартыш боюнча, кайерден тартып келиш боюнча кадрларыбызды окутабыз дагы. Ошо кадрларыбыз бизге иш жасап берет. Кадрларыбыз билимдүү болсо, ошолор инвестиция тартып берет. Бул боюнча иш алып барабыз. Рахмат колдоо бериңиз. Подрядчиктер келгенде Сапар Токоевич капа болбоңуз. Уруксалыкта 2 жолу катарлык дестеге баа бергенбиз. Бул сында болуш керек. Туура. Так, жаңы жол айланып өтүү кечээде башчысы бирөөдөн сурасам 67 миллион сомдук инвестиция тартып кетти 4 жылдачы. Анан сизге да ийгилик тартып келиш керек. Анан үзүрүңүз ошо ишти үзүр. Азыр ошол жерде депутаттар баардыгыбыз акчаны бөлүп берип атабыз. Аткарган сиз болосуз дагы, жакшы көргөн сиз болосуз. Аткарсаңыз. А депутаттар болгону биз чүрөт атабыз. Ошон үчүн дилибизге кек сактабай, жакшы мамиледе чайдын үстүнө чайдай, сынды да пикирди дагы таза кабыл алыш керек. Туура, мен бардык жерде кеңешти кош айтам, кеңеш максаттуу бөлүп бербесе, аткаруу бийлиги эч нерсе аткара албайбыз. Ар бир аткарылган жерде кеңештин депутаттарын, төрага баш болгон кеңештин депутаттары толук айтылат, атына таза сүйөнүп деген бир жакшы сөз бар. Мен атын аталып кеттим жогоруда. Ушу мен Синебек байке менен жаңы депутат болуп келгенде биринчи жолу кабинетине кирип, ошо болор менен эле биринчи ушу аксакалга баргам. Анткени үчүн биз мына жон терибиз менен ушу 30 жылдан бери Таласбай кичи районунда жашайбыз, сууну ташып ичебиз. Анан мага эми ушу маселени чечиш керек болду да биринчичи. Анан колдон келишинче жардам беребиз дегенбиз. Эми азыр Токтогулда эң көйгөйлүү ушу Таласбай 7-топ базада таза суу маселеси да. Ошо мен бир убакта Фейсбукка көтөрүп чыккан таза суу маселесинчи. Ошондо 87-жылдан бери таза сууну Токтогулдар ташып ичеткен Таласбайдан дегенде бир апа комментарий жазды эле да. Мен ошакка келгенде келин болчу, азыр бекчейип кемпир болуп калдым депчи. Анан колдон келишинче Синебек менен дагы сүйлөштүм. Бүт жак аракет кылайлы. Сууну чыгарганга аракет кылалы депчи, болушунча. Сиз дагы жардам бериңиз, биз дагы жардам берели колдон келишинче депчи. Анан бул эми мен мындай аткарамын деп толук кандай айтпайм. Колдон келишинче аракет кылабыз депчи. Ошол. Кенже Коконбаевич. Сапар Токоевич, мындан ары ишиңизге ийгилик. Анан мектептен баары эме болгондон кийин действительно общий эмеге максат башкарып жаткандай сиз 5 ай болуп иштеп ошол да канааттандырылып болуп кетти. Эгер военизированный эме болгондо 5 ай иштейсизби, 1 ай иштейсизби, мурдагы жетекчилик кемчилик этсе, сиз как неудовлетворительный болуп эсептелет эле да. Анан сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, инвестиция тартканга аракет кылабыз деп. Сиз как руководитель, сиз политическое лицо болуп эсептелесиз. Сиз чогулушка барасыз, наркы белгиге барасыз, сиздин мындай физически, морально дагы колуңуз тийбей калат да. Ошон үчүн сиз жесткий руководитель болуп, выездтерге чыгып, чогулуштарга барып, инвестиция тарткан боюнча иш алып барыш керек да. Өзүңүздүн вице-мэриңиз менен руководитель аппаратты катуу ушулардан исполнениеңизди
требовать этип алсаңыз сизге жараштуу болот да. Себептен сизге руководит, сиз чогулушка кетип каласыз. Дагы башка выездтерге чыгып кетесиз. Автоматически мынагу мэриянын колуңузда иштеп аткан сотрудниктерди ар бирин көзөмөлдөгө сиз физически жетишпейсиз. Мен ушуну айтып атам. Алмаз Рахматуллаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бүгүнкү сессиянын жүрүшү абдан жакшы болду. Мына депутаттар, азаматчылар, баарыңыздар аябай жакшы, урчундуу Токтогул шаарындагы действительно көйгөй болуп аткан маселелерди көтөрдүңүздөр. Ушундай активдүү депутаттарга сиздерге рахмат, таазим. Ушунуңуздардан жаспаңыздар. Ушинтип шаарыбыз үчүн момунча эл шайлагандан кийин ошолордун ишеничин актап, ушинтип жакшы иштерди алып бара бериңиздер, жакшы маселелерди көтөрө бериңиздер. Анан Сапар Токоевич, сизге да бир пожеланиям бар дегендей, мына бүгүн көрдүңүз, мына сын пикирлердин баарын уктуңуз, кайсы жерде кемчиликтер болуп атканын мынакей байкадыңыз дегендей. Мынакей азыр Кенжебек мырза да жакшы нерсе айтып кетти. Мен мэр дегенди мындай түшүнөм. Мэр деген ушу сыртта эле инвестиция тартып жүрөт деген бир түшүнүк бар да мендечи. Ал кандай учурда сыртка чыгат? Эгерде андан кийин, то есть анын командасында күчтүү кадрлар турса деген бир ой жаралат да. Ошон үчүн Кудай буйрса мына 2023 Кудай буйрса сиз ушу башынан баштап толук кандуу иш алып барасыз. Кудай буйрса ушу 2023-түн ишин кабыл алып атканда аябай жакшы бир ийгиликтерге жетиштик, баары сонун болду деген бир чоң үмүт болот. Кудай буйрса ошо үмүттү аткарсаңыз, ушу элибизге дагы, депутатский корпуска дагы эң жакшы бир көрүнүш болмок. Анан мынакей Мирбек мырза дагы жакшы бир ойлорун айтып атат, мынакей сууну көтөрүп атат, мына отчусларга көтөрбөгөн. Мына сизде азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар буйрса, сиз да ошо мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ушу Токтогул шаарыбызга бир жакшы бир салымыңызды кошсоңуз, кошот деген дагы бир ишенич бар. Ошо көңүл бураңыздарга чоң рахмат.